Саламатсыздарбы, ардактуу кыргызстандыктар. Бүгүн аптанын 2-күнү 25 май. Кыргызстандын бардык болон бурчунда 100 000 деген мектеп окуучулары бүгүн мектеп босогосундай аттап жаткан учуру. Акыркы коңгуроо азем өтүп жатат. Быйыл башкача форматта, албетте түшүнүктүү себептерден болот. Анткени менен биз бүгүнкү күндүн бүтүрүүчүлөрүнө эртеңки күндөгү албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен ТВ1 чекит каналы, мен кештин кезекчиси Эркин Нурбаев, 2 саат бою биз менен болуңуздар. Себеп дегенде биздин студияда билесиздер, мындай алдыны көздөй умтулган, ордунда тура албаган, жаңычыл, заманбап ой жүгүрткөн, бир ар кайсы маселеге бир тараптуу гана эмес, көп тараптуу, көп кырдуу, көп түстүү бир мындай пикирлерин билдирип келген адамдарды, Кыргызстандын инсандарын чакырганга аракет кылабыз. Учурдагы күндөмдүн актуалдуу маселесин, жакынкы келечек, ортоңку келечек, алыскы келечекке чейин көз чаптырган адамдарга ошол жерден маек куруп бергенге мүмкүнчүлүк ачып беребиз. Биздин меймантөрүбүз ар дайым ар бир адам үчүн ачык. Бүгүнкү эфирде биз саясаттан, социалдык, гуманитардык темалардан ырактап, жалпы чыгармачылык темасына кайтып келели деп чечтик. Көптөн бери ушул теманын алкагында сөз кура элек. Андыктан 2 саат бою бизде сүрөтчүлөр, зергерчилер, салттуу, нарыктуу билимдин, маданияттын алып жүрүүчүлөрү, изилдөөчүлөр болот. Биз менен бирге болуңуздар. Учурда бизде YouTube, Одноклассники жана Facebook социалдык желесинде түз эфирде көрүп жатасыздар. Бир аздан кийин ушул көрсөтүүбүз Кыргызстандын бардык булуң бурчунда жана телевизиондук пакеттин ичинде ТВ1 чекит KG каналынан көрөсүздөр. Азыр болсо биз эфирде музыкалдык белек менен баштайлык. Адатка айланып калды, билесиздер. Бизден сизге кабыл Бакыр ойлорумда дейт. Меня добивают бескрутно, прямо до будки. Она нотит дорами, и мы синонимы. Ночами бессонными, где-то унесенными. Меня нойлором, да, сини на том, что купалды. Я на дюром, да, меня дюром, да, на память уору. Я на дюром, да, меня нойлором, да. Знакомство, я был бессердечным. Встретив ее сразу, я потерял речь. Нежный голос шепчет, обнимая плечи. Я думал, что навечно ты там встречи. Запах твоих рук, мне туркал домана. Секунда за секундой становился наркоманом. Не смог стопануть, это стало марихуаной. Для меня и ты даришь туманы, растаманы. Ты мой воздух, и я дышу тобой. Ты моя музыка, кислая, моя любовь и боль. Пусть накроет волной, холодной зимой ты будь рядом со мной. Моя любовь к тебе никогда не потушить. Она горит внутри, она хочет жить. Я знаю, что отпускает тебя навсегда. Мне бы главное, чтобы ты была счастлива. Ты подарил мне любовь, а затем и боль. Ты рассыпала сахар, затем и соль. Ты раскидала миллион, затем и ноль. Посвятила ты себя, но не тому герою. Ты подарил мне любовь, а затем и боль. Ты рассыпала сахар, затем и соль. Ты раскидала миллион, затем и ноль. Посвятила ты себя, но не тому герою. Meaning no love, does it mean I don't joke about it? Trying to do meaning you love, not trying to hold all the trying to do meaning no love, does it mean I don't joke about it? Trying to do meaning you love, not trying to
Benim yüreğimde canlar yüreğim. Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Дагы жолу салам, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз силерге сөз бергендей, албетте саясий, социалдык окуялар баардыгыбызды түйшөлтүп, ойлонтуп, ойго батырып атат. Бирок бир гана нерсе түбөлүктүү, бул чыгармачылык. Эмне дегенде бул айланпай эч качан бүтпөйт. Кайсы бийлик болбосун, кандай жетишкендиктер же жетишпегендиктер болбосун, анын баардыгы артта калат. Бир гана чыгармачылык адамдар ушул дүйнөнү алдыны көздө сүрөйт, алар ошол жашоонун ыргагын беришет. Ошондуктан биз ушул темага бүгүн кайтып келелик, кайрылалык, ошо эфирибизди ушундай бир бай кептерге толтуралы деген ниет менен алдыбызга Нарынкул агайыбызды чакырганбыз. Нарынкул агай менен азыр таанышасыңар. Өзү сүрөтчү, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, көптөгөн эл аралык деңгээлдеги сыйлыктардын ээси Нарынкул Турпанов, сүрөтчү. Жалпысынан агай, куш келипсиз. Рахмат келип келгениңизге. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Болсун. Азыр сиз менен шашпай сүйлөшөбүз. Анан жаныбызда галерея М деп аталган арт галереянын арт менеджери. Биринчи Элнура агай менен сүйлөшүп баштайлык, андан соң сизге кайтып келебиз. Эмнеге экөөңүздөр эмнеге ушул эки адам чогуу биргелешип калды? Себеп дегенде, ошо галерея М арт галереясында Нарынкул агайдын көргөзмөсү өтүп жатат. Ушул күндөрдө бүгүн ачылышы, жаңылышпасам. 26-сы ачылышы. Эртең ачылышы. Ошондой эле шаардын тургундарынын баарын эртең жаңы чакырабыз Нарынкул байкенин көргөзмөсүнө. Кандай сан? Нарынкул агай, жаш болуп атамбы? Болду анда. Мен примерно билип алайын деп атам да, кандай колунда болот деп. Кандай ден соолуктугуңуз кантип атат? Жакшы эле. Жашыңыз канчага курактап калды агай? Жашыңыз канчага келип калды? Жашым эми паспорт боюнча 78. Мындай 80ге чыгып калып турдум да. Кыргызча айтканда, божомолдоп. Эми божомолдоп эле менин эми таякем бар. 97ге чыкты. Анан ал ошол баарын айтып берип атпайбы. Кийин паспорт бергенде мурун ошо мурункуларын айтат да ошондо. 2 жаш, 3 жаш кийин берилип калган да анан. Айтып берет. Таякем. Нарынкул агай, негизи мениче кандай адамдар суктандырат дебесизби? Мындай жаш курап, жана сиз айтып атпайсызбы, паспортто депчи. Ошол өзүнүн жашына паспорттагыдай эле мамиле кылган адамдар суктандырат да. Жашына көңүл бурбаган, ар дайым жашоого умтулган, ар дайым келечекке умтулган, ар дайым жаратмандыкка умтулган депчи. Мен сизди ошол адамдардын катарына кошуп атам, туура кыламбы? Сиз ошондойсузбу? Туура. Себеп дегенде бүгүн достор, Эрнест Кубатов деген бир мекендешибиз 49 жашында Эверестти багындырды да. Биринчи жолу кыргыз. Эмнени багындырды? Эверест. Эверест. 8849 метрде. 49 да экен, 50де да. Анан мындай карасам, 50 жаштагы адамдар бизде Кыргызстанда көп эсе мындай жашоосунун жартысын жашап өттүк, эми балдарда деп эле ушундай ичине өздөрүн бош коюп коет да. Сиздин ушул 80 куракка чыгып, мына жаш жигиттей болуп, мына Элнур айтып атат, машинени өзү айдап келди, бияка чейин келдик депчи. Ошонун мындай өзүңүздүн бир мындай ички кандай балким секреттериңиз барбы? Сырларыңыз барбы? Кандайдан болуп ушундайдан? Эми кандай деп айтсам, машина айдаганым илгери жаш кезинде машина айдап эле водитель болуп иштегем, шопур болуп. Ошол анан чыгарма болсо, чыгарма жагынан илгери эле мен кичинекей кезимде сүрөт тартып экенмин. Кашарларга сүрөт тартып. Илгери кашар болгон, анан күбө менен мындай сүрөт тартып, кашарларды тартып берчү экенмин. Анан төрөлгөн жерим ошол жана Көкмөйнөк деп коет. Жаратылышы кооз. Боомдун кире бериши. Боомдон чыга бериш. Чыгарыш. Биринчи. Фильмдердин баарын ошол жерден тартат. Жаратылышы кооз. Анан сүрөтчү болгон себебим
Эми мынтип суроо бергенде айтат, жаратылыш тарт деп анан сүрөтчү болгон деп. Коозда жазат. Сиз деген ошондо кашалардычы, кашаларды көө менен тартып атканда жаратылышты тап жүрсүзбү же ойноп эле? Жок, ойлоп эле анда мен ат тартып берчимин. Ат тартып эле мындай эле окуп жүргөндө. Ошол анан жаратылышты тартканда эме болуп калбады. Жаратылыш кооз. Кооз. Ооба, ошо көк мойнок. Өзгөчө көк мойноктук, мындай суу бойлоп турат. Фильмдер тартылат ошол. Кайсы бир тартылган кинолорго сиз кичинекей кезиңизде катышып аралашып калдыңызбы? Совет доорунда алтын доор эмес беле? Киного, фильмде. Съемкалардын процессине балким көрүп калгандырсыз. Ошол жакта көп кино тартылат деп Жок, көрүп жүргөндө тиги ошончун айтып атам да. Ошондон фильмдердин баарын тартат, Казакстан тартат. Бардык жерден ошо көп барып тартып беришет. Деп ойлойм. Мындай болду дагы. Сиз сүрөт тартканга шыктуу экениңизди мындай бала чагыңыздан өзүңүз түшүнүп мындай байкап калдыңыз да. Анан бирок отон айтып каласыз, шопур болуп калгам депчи, иштеп калдым деп. Сүрөтчүлүккө окудуңуз беле же кайсы бир убакта бияк бош койбой кайтып келдиңизби? Мурун эле, биринчи класста окуганда эле сүрөт тартып беришет экен да. Сүрөт башка сабак өтүп атса мен сүрөт тартып турдум. Мисалы ошондон болсо керек. Окуу жайда окудуңузбу атайын? Чуйкова. Окуу жайда окудум. Бүтүрдүңүз. Кайсыда? Чуйкова. Чуйковдо. Негизги багытыңыз живопись, э? Живопись. Агай, могул жаштар деп айтайын, мындай жаңы багыт, жаңы мектеп, жаңы муун менен таанышуу кандайдан болуп калды? Кандай байланышыңыздар бар дейм да? Деп дегенде мурдакы выставкалар белгилүү бир жайларда, белгилүү бир мындай адамдар үчүн болчу, аны мында айтып атат Элнура. ЦУМдун жаңы имаратында болот деп, э? Ооба. Демек бул жаңы пространстволар ушу боюнча балким сиз толуктап кетесиз. ЦУМда биз уже 6 айдан бери иштеп келатабыз. Буга чейин Манаса 40 галереяга 30 жыл болгондуктан биз ЦУМда ачылдык. Анткени Бишкектин тургундары ошо сүрөт өнөрү менен бир аз жакыныраак таанышсын, көрсүн деп ошол себептен биз ошол ЦУМда ачылдык, жаңы ЦУМда. Ал жакта биз жөн эле сүрөт гана эмес, мастер-класстардагы каалоочулар келип сүрөт тартып кетишет, кичинекей балдар дагы келишет, ар кандай мастер-класстарга катышат. Кээ бир кичинекей балдар ошо сүрөттөрдү көрүп, келечекте да сүрөтчү да болгусу келишет. Вот ошо галерея 19-күн 1991-жылы ачылган да, ошо 30 жыл болуп атат. Ошол себептен көргөзмөлөр аябай көп болуп жатат да, ошо жарым жылдан бери. И Нарынкул байке менен көргөзмө болгон себеби Нарынкул байке сүрөттөрү аябай жогорку деңгээлде. Көптөгөн Кыргызстанда сүрөттөрү көптөгөн адамдарга да жагат. Көбүнчө Кыргызстандын пейзаждары, жаратылыш менен адамдын шериктештиги көбүнчө ошондой темада да. И мен ойлойм, Нарынкул байкенин сүрөттөрү жаш муундардын, жаштардын жүрөгүнө жаап, жан дүйнөсүнө кандайдыр бир сезимдерди козгойт. Сөзсүз түрдө, агай, мындай живопись дегенде сиз дале багытыңыз, негизги багытыңыз живопись да, жаратылыштык. Кыргызстандын кай жеринде барганда мындай өзгөчө бир эргүү келип, мындай өзгөчө бир эметесиз, кандай өзүңүзгө дем алып дегенде. Эргүү келгени ошол жаратылыш. Бул мен Кыргызстандын эмесин бүт кызып чыккан ар бир коктуну. Ар бир көк мойнок эмес, бул даже Алайга барып, бүт сүрүктү, тияк бүт ар бир коктуну кыдырып чыккан. Мурун машинам бар болчу, анан ошо жаратылыш эле мага жакын. Ошону карап эле эме боло берем да, тарттым келе берет. Бияк тынч болбойт. Ошондой болсо керек. Анан жаратылышты көп эме дагы бир нерсени айтайын. Жана көк мойнокто мисалы бир жаратылыштар болот. Анан аны менен жана тематикалык картина жазып койсо болот. Мисалы
мен bu kitapta Kızıl Uç деген бар. Kızıl Uç. Өзі мындай тоо болуп турат, анан тиги чабандар ары бери татырактап, ары бери чабандар эмелер тиги аттарын неметип, анан сүйүнчүлөп, ошо Кызыл Уч менен мындай кетет. Ошо сүрөт бар. Бер көргөзсөм деле болот мисалы. Азыр биз сиздин сүрөттөрүңүздү көрсөткөнгө аракет кылалы. Экранга чыгарып койгонго аракет кылалы. Анан ошонун образ деп коет, ошону чыгарма бериш керек да. Нарынкул аке ошондой эле экспериментатор. Көптөгөн өлкөлөрдө, музейлерде кыдырып келген. Мисалы Лондондо Тейт музейге барып, андан башка музейлерде Лондондо бир ай жашап келип бардык музейлерде кыдырып чыккам дейт. Ошондой эле сүрөттөрдөн башка металлдардан дагы эксперименталдык объект да, Лондондун ичинен кирип мындай этюд жазып берет экен да. Объекттерди дагы ошо металлдан да жасайт. Азыр искусство жөн гана сүрөт эмес, ошо металлдардан дагы постмодерн ошондойлорду дагы кылат. И дайыма жаңы нерселерди издейт. Азыр сүрөттөр даярдалган чакта мен бир нерсени сурагым келип турат, агай сизден, анан быжыктоочу мындай сизден да Нура. Азыр агай дүйнөдө чыгармачылыктын өзгөчөлүгү мен да байкайм да, мен да өзүм ушундай сиз сыяктуу бирдекени жазам, сүйлөйм ушундай да. Анан мындай биригүү болот да, сиз байкап атасызбы? Биригүү. Сүрөт менен театр менен бунун баардыгы түгөнгүс бири-бирин байытат да. Анан сиз сүрөт живопистен башка сизди кызыктырган, балким бириккиңиз келген, жана мен айткан коллаборация деген кандай тармакка кызыгасыз дагы? Кайсы жашоонун кайсы тармактары кызыктырат сизди дагы? Мен баарына эле кызыгам. Бул турмуштун өзү дүйнө өзү ошондой кызык да. Анан баарына кызыгып, кийин мындай ойлоп каласың жашаганда. Мурун каяк жүргөм деп бул жашоонун немеси ошондой экен. Бардык нерсе таң калтырат. Бардык нерсе таң калтырат, анан бардык нерсеге кызыгып эле ошондой эмете берем. Сиз деген мен көзүңүздү карап, мындай өзүңүз менен сөйлөшкүм келип атат да, анан көзүңүздү карасам аябай орусча айтканда живые глаза. Айыбдан мындай көзүңүз жандуу экен да. Жаш өспүрүмдүкүндөй муну көрсөм деп. Карап эметип баягы мисалы ошондой. Негизи чыгармачылык адамдардын жан дүйнөсү өзгөчө болгону анык, мындай абдан назик болот бир чети, мындай, анан бир кепке салып коюш бул бир гана эфирдин максаты эмес, жетишпей калабыз да жарым саатта. Себеп дегенде сиз канча дагы 80 жыл жашадыңыз, биз жарым саат ичинде ошону айтып бергенге такыр мындай жетишүү мүмкүн эмес да. Ошондуктан бүгүнкү көңүлдү негизи могу алдыңызда турган китепке буралы көңүлүбүздү. Сиз жана сыртта коридордон айтып калдыңыз, кичинекей китеп чыгарып тажадым, бир эле чоңду чыгарайынчы дедиңиз да. Эмне себептен? Чоң чыгарганда. Эмне себептен чоң китеп чыгарыңыз келип жатат? Муну китеп болсо Москвадан чыкканда. Анан конкурс жеңгенсиз? Конкурстан мага голосту мага берип коюшту. Анан китеп чыгып калды ошол. Агайдыкы все просто да. Жашоого жөнөкөй карайт. Жөнөкөй. Себеп дегенде агай могул жашоого жөнөкөй карайт деп Элнур айтып атпайбы? Биз жаштар дегенде бул негизи эле жаштык баардык нерсени татаалдаштырганга жакын экен да. Бир кайсы маанилерди издеп, кайсы бир түшүнүктөрдү мындай. Бирок жаш өткөн сайын адам тажрыйба топтоп, мындайча айтканда көсөмгө айланган сайын көп нерсеге мындай жөнөкөй көз караш менен карап калат да. Бул сөзсүз эле жаштын келиши менен болобу же адам өзүн ошол деңгээлге жеткирсе болобу? Жаш кудагына карабай. Кандай деп? Эмне себептен жашоого ошо кичинекей кезиңерден азыркы ошо жашоого көз карашыңар кандай өзгөрдү? Эмне себептен? Өзгөрдүбү? Кандай өзгөрдү? Ошону айта албай атам мындай. Өзгөргөнү, улам мен мындай өзгөргөнү, мен мындай чыгармада бир орунда турбаш керек. Бир орунда турган болбойт. Биз жаратылыш тартып, анан эксперимент жасай берем мен, эксперимент жанакындай. Жашоодо ошондой.
Адам деген билгенден билбегени көп болот экен. Мисалы. Көп болот да. Ошону карап, анан ойлонуп, жана эксперимент деген ошол бир орунда турбаш керек, жылып туруш керек да. Мындай кыймылдаш керек деген. Бир орунда турбаш керек. Эң айтсаңыз, бул агай менен азыр мен сүйлөшүп атканда байкап атам да. Өзгөчө жаратман. Ушундай түрдүү выставкаларды уюштурууда силер арт менеджер кызматын аткарып жатпайсыздарбы? Бул өзгөчө жаңы кесип, мындай жаңы кесип эмес. Чыгармачылык адамдар, алар сүрөт аркылуу, сөз аркылуу, музыка аркылуу өзүн чагылдырат. Алардын айткан тилин жөнөкөй бизге окшогон мындай жөнөкөй адамдарга котормочу катары өзүңүздү көрүп көрдүңүз. Мына кандай баалайсыз өзүңүздүн арт менеджер кесибиңизди? Ошол сыяктуу бир барбы ушундай? Мен өз кесибимди аябай сүйөм. Чын эле айтканда, чыгармачыл адамдар, сүрөтчүлөр, ошондой эле башка чыгармачылык кесиптердин ээлери, алардын көз карашы жашоого аябай өзгөчө. Алардын дайыма жүрөгү жаш. Алар менен баарлашкан аябай кызыктуу. Алардан дайыма жаңы нерселерге үйрөнүп турам да. Мисалы, Нарынкул байке менен сүйлөшкөндө көптөгөн жерлерди, кээ бир жерлерди билген да эмесмин, уккан да эмесмин, ошол нерселердин баарына үйрөндүм. Ар бир адамдан өзгөчө чыгармачыл адамдардан аябай кызыктуу нерселерге үйрөнгөнгө болот деп ойлойм. Жашоого чын эле көз карашың өзгөрөт. Бардык нерседен красота ошо кооздукту көргөнгө үйрөнөсүң. Абдан өкүңөр тең аябай кооз адам экенсиңер да. Мага жагып атасыңар, абдан кетиргим келбей турат, бирок азыр ортодон жарнама деген бир бар да биздечи. Ошону биз көрсөтүшүбүз керек, келишим бар бизде. Жарнама болсун. Андан соң студияга кайтып келип, Нарынкул агайдын китеби менен таанышабыз, сүрөттөрүн экрандарга чыгарабыз. Бүгүнкү күндөгү арт менеджмент кайсы багытты көздөп баратканы менен Энурадан сурайбыз. Келиңиздер, бизден алыстабагыла. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Укмуштай сонун адамдар менен таанышам да, ушу мен эфирге чакырып алып, өзүм езип, кээде эркелеп коём, агай сыяктуу адамдар келсе эркелеп калам. Мен сизди тааныштыргым келип турат. Колумда Нарынкул Турпанов агайыбыздын китеби. Мен азыр бул жерге көрсөтөйүн чоң план менен. Мына ушул китеп 16-жылы Москвада чыгыптыр, басылып, абдан сапаттуу экен. Мына ушул китепте агайдын өзүнүн фотопортрети турат. Ал эми бул китептин ички мазмуну болсо, ушул агай тууралуу жазылган кандай эссе, очерк, жазуу документалистикасы бүт бардыгы мына мындай агайдын ичи агайдын сүрөттөрү менен тартылган. Агай көбүнчө май менен тартат экенсиз, Май менен. Май менен тартат экенсиз. Мына ушул сүрөттөр бүт ушу Нарынкул агайга таандык. Агайдын могул сыяктуу сүрөттөрүн көргөндө биз дароо түшүнсөк болот. Агайдын ойлору, ой чабыты кайда жүргөнүн. Аны жанакы ошол азыр көргөзгөн жанакы Соловьев деген космонавт менен Москвада иштегенбиз. Анан ал учуп барган да, Соловьев тияка учуп барган да. Ошол космоско учкан Гагаринден кийин. А сиз ошол киши менен таанышкансыз? Ал киши сүрөтчү, сүрөт тартып, жанында эки сценарий дегенде Подмосковьяда. Ошол сүрөт чогуу тартылат. Агай, сиздин сүрөттөрүңүзгө мен өзү сүрөт искусствосун аябай жакшы көрөм. Түшүнөм деп айтпайм, айта албайм, мен түшүнгөндө да көп бар го, бирок мындай ички туюму менен сезгим келет да. Анан мен сизден бир нерсени сурагым келип турат. Могул жерде китептин артыңыздагы могул ушул жазууну ким жазып берди эле сизге? Автору ким? Муну Москвадан жазган. Москвадан жазган. Демек муну чыгармачылык таануучулар жазды да, искусствоведтер. Ооба. Искусствоведтер жазды. Эми бул кишилердин тажрыйбасына, акыл зенине мен ишенем да. Алар айтып атат да, Нарынкул Турпановдун чыгармачылыгы баарынан мурда өзүнүн табигыйлыгы, сүрөтчүнүн өзү жашап аткан дүйнөсү тууралуу түшүнүктүн чектелгендиги, аны адам менен жаратылыштын ортосунда кызматташтык идеясынан келип чыккан дүйнө таануусу менен өзүнө тартып турат.
Турпановдун пейзаждары бул адам менен айлана чөйрөнү чексиз, кээде кыйын жана чыңалган диалогу дейт да. Мен ушул жерге өзгөчө көңүл бургум келип турат, ушул сөзгөчү, ушул сөз айланасында. Сиздин оюңузча адам менен табият таттуу мамиледе боло алабы жана жоопкерчилик кимде? Эми табият менен адам бул экөө чогуу да. Адам анан табият. Табиятсыз адам жаралбайт. Адамсыз табият өзүнчө болбойт да. Мындай айтканда орусча взаимосвязь. Жоопкерчилик кимде кай? Эмнеге биз адам Жоопкерчилик бул адамда да. Ошонун баардыгын түшүнүп, Чыңгыз Айтматов айтып кетти, ага чейинки жазмакерлер айтып кетти, сүрөтчүлөр тартып кетти. Бирок бүгүнкү күнгө чейин дагы эле адам баласы өзгөчө биз кыргыздар табияттын рухуна, духуна кире албагандайбыз да. Ошону үйрөнүп атабыз да. Бул табиятты биз табиятты бул татаал нерсе да. Ошону үйрөнүп жашап атабыз. Каяка барып атат, бул өзү башка нерсе. Табият менен чогуу жашаш керек да. Анан жана экология деп атпайбы, экология. Экология деген башка бул өзү. Экологияны тиги азыр мисалы айтышат экологияны. Мен сага айтайынчы. Экологияны бул адамдар илгери кыргыздар эме агып аткан сууга мындай эметчи да, эме мамиле жасачу. Мурун илгерки. Азыр мусорлорго катышты атышпай баары. Мисалы ыргытып эле азыр башка заман. Ага, эмнеге ушул экология маселесин ушундай табиятка ээ болбогон, мындай биздикинчелик кооздукта жашабаган дүйнө өлкөлөрү, мисалы батыш өлкөлөрү түшүнүп, дүйнөлүк программалар иштелип чыгып, алар мусорду пластиктей, кагазын кагазындай сорттоп, миллиондогон акчаларды ошол жаратылыштын сактаганына коротушат дагы. Ушул жаратылышка мындай туруп эле, Кудайдын дачасы деп атпайбы кыргыздар? Бейиштин төрүндө жайгашып калган кыргыздар биз эмнеге ошого ошону түшүнө албай атабыз да? Болбосо Кудайга жакын элбиз, мына отко, сууга деп сыйынып келген экен, кийин баягы ислам динин кабыл алды, баары түшүнүктүү. Бирок эмне үчүн биз кыргыздар бүгүн ушундай кооздуктун баркына жетип, ошону кармай албай келатабыз? Татаал суроо берип салың, айта албайм. Татаал суроо берип салыңар. Бул сүйлөй берсе кандай деп? Ой көп деңиз. Сүйлөй берсе ой көп деңиз. Кандай? Сүйлөй берсе сөз көп дейсизби? Сөз көп, анда сүйлөй берсе боло берет да. Анда мен сизге өзүнчө келем анда. Эфирден кийин сизге келем өзүнчө анда. Эфирден кийин келем сизге мен. Мен менде ушундай бир эме бар да. Камерадан. Камераны көргөндө эле мынтип эле тиги мени киного тартам деп илгери. Тиги камераны карап атыш эле кечке эле камераны карай берем. Карабы деп айтышат. Себеби сиз өзгөчө адамсыз агай. Азыр агай жок дегенде анда биз экранга сүрөттөрдү чыгарып берели. Сиз мындай жорумдап бербейсизби? Комментарий берип, кайсы жылы кандай тартылган? Бул колуңуздан келет. Тереңирээк, татаалыраак маселелерди эфирден сырткары сүйлөшөбүз сиз менен. Келиңиз анда экрандарга сүрөттөрдү чыгаралык. Если можно будет прокомментировать. Келиңиз. Бул эми баягы Лондондо жазылган этюд жазганда. Ал жерде жаан жаап, күн бүркөп. анан мынтип эле жазып баштасаң эле жаан жаап кетип чуркап барып эле кайра жашынып каласың. Кайра монтоп анан тарткам. Жаан жай берет тигине. Ошондо тиги бул жер кайсы жер? Ошондо Лондондан чагай. Жаан жай берип майыңызды агыза берди да, улам улам. Кандай? Жаан жай берип майыңызды агыза берди да. Агызып андай да болгон. Анан тиги баягы көлөккө кирип кетесиң, мындай там немесине кирип кетип, анан кайра жазып, ошондо жазылган. Бир айда. Саны. Бул сүрөт кайсы? Бул болсо эме капкак деп коет, капкак деген сүрөт. Капкак? Жердин аты капкак. Капкакпы? Кай жерде? Кыргызстан кай жеринде?
Бұл боомдон чыга бергенде эме деп коет. Көл ошонун ортосунда Капкак деген жер бар. Ошол жерден тартылган. Балыкчыга жетпей жерби? Балыкчыга бир 30 чакырымча жетпей. Жетпей, эсимде. Бияга Коскорго Кийинкиси бул көл. Бул көл ысык көл. Ысык көлдүн жээги, түштүк жагы жазылган. Бул ошол жанакы Мыкачы деп коет. Сүрөттүн аты Боомдон чыга бергенде Мыкачы деген жер бар. Каяктан? Мыкачы. Мыкачы. Ал илгери эме заманда мурун азыр эмес, мындан бир 100 жылча мурун болсо керек, 200 жылча анда машиналар жүргөн эмес. Ал атчандар ошол эле кирип анан тоногон, Мыкачы деп коет. Тоногонан ошо Мыкачыга кирип кетишет. Жанакы зоо турбайбы? Кирип кетип ошондо. Илгерки заман немеси да. Жашоочу. Ошон үчүн Мыкачы деп койгон. Мыкачылык кылган да. Каракчылык. Мыкачылык. Ошондо демек сиздин сөзүңүздөн мен бир нерсени өзүм үчүн түшүндүм. Кайсы бир географиялык аталыштар бар го? То, зоо, коктук олот. Тиги ошолордун аталыштарына жакшылап кулак салып окуясын билиш керек экен да демек. Ооба, ошол ар бир ошол жаратылыштын демек атынан эле мындай өзү чыгарма. Эгер эмесе чыгармалык жазса болот. Ошол жердин аталышына караганда сиздин жаза турган жазган чыгармаңыздын мүнөзү түптөлөт экен да демек, ошо. Эми чыгарманы туура аташ керек. Антпесе чыгарма болбойт. Чыгарманы жазганда атын туура коюш керек да. Мен азыр сиздин бааңызды бир нерсеге көңүл бургум келип атат да, сиздичи. Сиз совет орун көрүп калдыңыз да? Ооба. Совет орундагы цензура бар беле же жок беле, кандай ойлойсуз? Цензура деген кандай? Чектөө. Сүрөттөрүңөргө чектөө бар беле? Кандай стилде жазыш керек? Кандай теманы көтөрсө болот же болбойт экен? Ошону түшүндүрүп айтчы. Кайсы темада тартса болот, а кайсы темага тартсаң, сен балким жазаланасың. Ал убакта Союз убакта чектөө болгон эмес да. Мисалы сүрөтчүлөргө. Азыр чектөө бар. Азыр. Кайсы мааниде? Кайсы темада тарткан болбойт агайсыз мисалы? Жок, андай чектөө болбош керек, негизи чыгармада. Ооба, болбош керек. Ооба. Сиздин жашооңузда чектөө болду беле? Ооба. Жок, болгон эмес. Ички цензура барбы сиздагы? Ички мен ушул теманы эч качан тартпайм, бул теманы эч качан көтөрбөйм. Жок, андай болбош керек, негизи. Баарын эксперимент деп коет, ошол баарын билиш керек. Адам болгондон кийин ошол чектөө жок болуш керек. Адамдын демек Ал өзү үчүн свобода. Мындай эркиндик да. эркиндик. Мен мисалы эркиндик болуш керек. Чектөө деген болбош керек чыгармада. Агай, сиз кыргыздын бүт керемет ажайып жерлерин кыдырып келиптсиз да? Демек кыргыздын табиятын, кыргыз улут катары, этнос катары ким экенин бир аз өзүңүздүн түшүнүк бар да? Кыргыз жөнүндөчү. Эркиндик кыргыз үчүн эң чоң баалуулукпу? Эркиндик деген бул эң чоң баалуулук, өзүң айткандай туура. Ал эми бүгүн чектөөлөр бар деп атпайсызбы агай? Кайсы жакта чектөө бар? Кайсы жакта сиз өзүңүздү? Эми чектөө деген эле бул орусча закон да, закон менен чектеп салат да. Ал эркиндик деген ошо эң эме нерсе, бул эркиндик бар эле эркин жүрө албайт. Мисалы мен өмүр бою эркиндик менен жашап келатам. Эркин болуш керек да. Ошону табыш керек. Сиз таптыңызбы? Ой, анын неме, орусча айткандай канчы край. Аягы жок. Чектөө болбойт, ошон үчүн. Жашоо кызык ошон үчүн кызык. Сонда мага аябай жагып атасыз. Момундай кишикенсиз, мага аябай жактыңыз. Анан бул азыркы жаштардын азыркы чыгармачылыктын
баягы мурда галереялар, белгилүү бир гана жайлар эмес беле? Элнур айтып атат, мына ЦУМда коюлат экен депчи. Ушул факт сизди сүйүндүрөбү же капалантабы? Ал жакшы да, бул өзү деген мисалы ЦУМда галереябыз бар. галерея болуп турган жакшы. Ал мисалы чет мамлекетте Европада ал галерея, магазин ишин бар эле галерея мындай. Лондондо бир магазин бар, эртең менен киресиң, кечинде чыгасың да кыдырсаң. Ошонун ортолорунда галерея бар. Ошон үчүн кызык да. Чыгармалар сатат. Элдер кызыгат. Элдер кызыгып, анан сатып алат булар. А бизде мына азыр ЦУМда пайда болуп атпайбы? Ошо мисалы Элнур айтсаңыз, могул ЦУМда галереяны мен көргөм, галереямдачы. Өзүнчө бутик катарын айтып атасыз да? Бутик иретинде. Галерея өзүнчө артхолда бар. Артхолда болсо кирбей эле жаңы ЦУМдан эски ЦУМга өткөн жерде. Ортосундагы? Ооба, ортосунда Аянча бар, элдер жүргөн ошол жерде элдер айланып жүрөт, силер сүрөттөр коюп атасыңар, мен да кээде келип калам, көрүп калам да. Өзүм кызыгып, аралап, анан көп адамдар бирок мындан шу деп эле баягы өтүп кетишет да, ошол сүрөттөрдү буйтагансыпчы. Ошол жака коюп койсо мындай, дагы бир аз болсо мындай кечирим сурайм, өзүбүз үчүн албетте, бирок мына буту менен түртүп колу менен деле алып салышты. Ушуну эмне бияка койдуңар деген претензияларды уктуңар беле? Кандай? Жок, андай претензияларды уккан эмеспиз. Сонун менен жакшы. Бирок мен ойлойм, Кыргызстанда көбүнчө адамдар өздөрүнүн оюнда да ар кайсы негативдүү ойлор или башкача ойлор, өздөрүнүн жумуштары бар. Анан искусствого кызыккан адамдар, алар мындай ар бир моментке кызыккан адамдар да, ар бир моменттен ар бир моментти жашап өткүсү келген адамдар искусствого кызыгат деп ойлойм. Ушул искусствого кызыкпаган адамдар, алар өздөрүнүн ойлорунда, өздөрүнүн проблемалары да көп. И ар бир адам эле сатып ала албайт да. Мисалы, сүрөт сатып алган адамдар, алар чыныгы мисалы баалап билген адамдар чын жүрөгүнөн кээ бир 2-3 сүрөттөрдү сатып алышат өздөрүнүн коллекциясы үчүн. Же интерьер үчүн. Кыргызстанда көбүнчө адамдар, мен байкаганым боюнча, алар өздөрүнүн проблемаларын гана ойлоп ошолорду чечишкенге аракет кылат. Эгерде биздин мамлекетибизде, Европада или башка өлкөлөрдөй бир аз жеңилирээк жашоо болсо, мен ойлойм, Кыргызстанда көбүрөөк адам искусствого кызыкпак. Сиздин оюңуз эң туура деп мен дагы кошулам. Анан Элнур, сиз арт менеджерликти азыр кандай, бул кесиппи, муну университетти бүтүрүп окуш керекпи же кызыгуудан улам? Мындай кызыгуу биринчи, андан соң инструментарийлер кайсы бири, ушундай мындай кылам, техникалар, кандай менеджменттин бир жолдору бар, таратуу, билдирүү боюнча. Кандай болду сиздин жолуңуз? Арт менеджер мен үчүн, мен искусствого аябай кызыккам, и мен аябай искусство адамдар менен баарлашкым келчү. Ошол себептен мен галереяга как раз ушул моментте галерея ошо ЦУМда ачылмак да, ошол моментте гана жумушка кирдим. И менин байкашымча, именно галереяда жумуш кызыктуураак деп ойлойм да, музейлерден эсепке албасак. Анткени выставкалар, көргөзмөлөр тез-тезден болуп турат. И өзүнчө ар кандай программалар, пленерлер да болуп турат. Ар дайым бир кыймыл болуп турат да. И көбүнчө ошо галереяда келген сүрөтчүлөр дагы чет өлкөлөргө да барып чогулуп барып келишет. Анан келгенде кайра өздөрүнүн впечатленияларын да айтып беришет. Что еще рассказать? Жашоо токтобойт экен да силерде? Ооба. Жумуш көп. Ооба. И адамдар менен да, өтүп бараткан адамдар менен дагы сүйлөшкөн да аябай кызыктуу. Анткени именно искусствого кызыккан адамдар, алар аябай мага жагат, анткени алар менен баарлашкан да аябай кызыктуу. Элнура, демек атайын окуусу жок мунун, арт менеджерликтин?
эң башкысы бул искусствого кызыгуу болуш керек деп ойлойм. Биринчи кызыгуу, андан кийин калган окуусун деле, башка диплом, сертификат баарын толтуруп алса болот, Ооба, менин оюмча эң башкысы кызыгуу, андан кийин максат коюш керек. Эч нерседен коркпош керек. Бардык нерсени пробовать этип көрүш керек деп эсептейм. Сон, абдан жакты мага. Биздин убактыбыз агай менен эми киришип, эми сиз менен ортого келейин деп атса убакыт келип калыптыр агай. Демек бул эмки жолукканга себеп болсун. Анан ушул айтыңыз. Нарынкул байкенин көргөзмөсү 25 майдан 26-сынан, Ооба, 26 майдан. Биз ушу сүрөттөрдү илип койдук. 26 майдан 15 июнга чейин уланат. Бишкек шаарынын тургундарын, ошондой эле конокторун, Бишкек шаарынын ошол конокторун баардыгын чакырабыз. Келип, сустанып жан дүйнөңөрдү байытып кетиңиздер. Мен азыр сиздин сөзүңүздө бушуктап айтам. Чоң рахмат Илнура. Агай, убактыбыз болуп калыптыр. Жашыңыз 80-ге келип калыптыр. Менин жашым 30-га келет кийинки жылы. 80 жаштагы Нарынкул 30 жаштагы Нарынкулга эмне деп айтмак эле? Ушунча байка убакыттан кийин көптү көрдүңөр, көп нерсе башыңыздан өттү, көп сүрөттөр тартылды, көп окуялар өттү көз алдыңыздан, көп жерди кыдырдыңыз. Сиз да убагында 30 жашар жигит элеңиз да. Ооба. Ошо 30 жашар жигитке, 30 жаштагы Нарынкулга бүгүнкү Нарынкул эмне деп айтат эле? Ошо менен эфирди жыйынтыктайлычы сиз менен. Эмне кеңеш бермексиз? Эмне деп айтам? Эмне кеңеш бермексиз ошо жаш кезиңизде? Эмне деп кеңеш берем? Айта Нарынкул байке уял. Аракет кылып көрүңүз сага. Аракет кылып көрүңүзчү, суранам. Аракет кылганда жок, чыгармачылык, бул чыгарма деген ошо жакшы да бул. Чыгармачылык кылып эле, мисалы, бул аябай жакшы. Сен профессияңда чыгарма турбайбы? Журналист деген ошондой да. Журналист. Мен журналисттерди өйдө көрөм баарынан. Алар чыгарманын кишилери. Ошол чыгармаңды уланта бер ушинтип эле. Улантып. Өзүңүзгө мурда эмне деп кеңеш бермек элеңиз? Мурдакы өзүңүзгө эмне деп кеңеш бермек элеңиз? Өзүмөбү? Ооба. Ойлонуш керек экен. Эмкиде жолукканда айтып бересиз агай? Эмки жолукканда айтып бересиз, бирок сөз бериңиз. Мен де сизге бир жолугуп кетейин. Өзүм камерамды көтөрүп алып бир күн келем. Сен эми мындай, мен сага кааларым, мен Москвага барсаң, ошо Москваны көргөзөйүн сага. Жарайт. Азыр үйдүн тегерегин мен Москва кылып атам. Жарайт. Тегерегин бүт чыгарма бар эле. Жарайт. Сага ошол. Келем сизге. Сөз. Анан мен жанакы металл деп атпайбы? Тиги Лондонго эмнеге барып келдим дейт бияктан ошо. Мен эме барахолкага бардым деп. Туура. Ал эми аны сүйлөп отурса көп убакыт кетет. Түшүндүм агай. Аяктан да ошо мен барахолка алып келип аны бизен чыгарма жасагам. Бул жерде дагы эми толтурат. Мындай эме бул жашоодо ошондой. Рахмат агай. Рахмат сизге. Рахмат агай. Илнура, сизге да өзгөчө рахмат. Мен эсирге салып кетейин. Бизде конокто сүрөтчү агайыбыз болду. Эми регалии абдан көп экен. Эң негизгиси мен бир нерсени анык айта алам. Абдан кызыктуу адам, абдан өзгөчө көз караш Кыргызстан табиятына, учурдагы маселелерге жана келечекке болгон көз чабыты кенен болгон Нарынкул Турпанов агайыбыз менен болгон маекти жыйынтыктайлы. ЦУМга келиңиздер. ЦУМда ансыз деле барасыңар. Ошон үчүн мындай ары бери басып өтүп атканда мына ушундай галереяга көз чаптырып коюңуздар. Агайдын сүрөттөрү чыгыптыр. Ал эми Илнура жананын командасы галереям ушул уюштуруп берген экен. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Биз эфирде улантабыз. Кезекте Би фестивалынан биздин кесиптештер барып көрүп келди, ойдогуларын топтоп келди, ошону сюжетке батырды. Чогуу көрөлү. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai la boca.
nous rien faussé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, fais du sale. Allo, allo, allo. $1,000,000, bébé, tu veux ça. Bébé, fais du sale. Allo, allo, allo. $1,000,000, bébé, tu veux ça. J'suis gang, oh, gang, gang. Boy, ne joue pas bang, 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 bang. Biraz билебелибе, андан көрө биди профессионалдарга калтыралы. Бүгүн бул жерге өлкөнүн мыкты бийчилери чогулушту. Жана бул би фестивалы. Фестивальный фестиваль. Don't worry about me though. In the gym trying to work on my free throw. Goddamn. Азия Dance Fest, Азия Mall жана Vibe Dance студиясы өлкөнүн жаш бийчилеринин арасында. Алар эл алдында өз өнөрлөрүн көрсөтүп жана албетте мыкты деген наамга ээ болушсун деп конкурсту уюштурушту. Хочется поговорить о том, как мы боремся с Биз саясий жана социалдык экономикалык кырдаалда болуп жаткан окуялардан кандайдыр бир капалак жана үмүтсүздүк менен кантип күрөшүп жатканыбыз жөнүндө айткым келет. Биз чыныгы чыгармачылыктын маданияты жана жарыгы менен ошондой кырдаалдарга каршы күрөшөбүз. Эч нерсеге карабастан шаардыктарга майрамдык маанай тартуулагыбыз келди. Бүгүн Vibe студиясы биздин аянтыбызда фестиваль өткөрүп жатышат. Анда өлкөнүн мыкты бийчилери аныкталат. выяснятся лучшие танцоры страны. Конкурска жалгыз бийчилер жана жамааттар катышышты. Калыстар тобунун өкүлдөрү ар бир номинация боюнча жеңүүчүнү тандаш керек. Катышуучулар көп, бирок бир эле титул бар. Ошондуктан конкурс абдан кызыктуу болуп өттү. Ушунчалык жаш жана ушунчалык таланттуу, чоң сахнага чыгуу эрдик. Ал эми элдин көңүлүн алуу чоң чеберчиликтин белгиси. Ошол эле учурда айрым бийчилер жөн эле бий эмес, ал тургай сюжеттердеги идеяларды да көрсөтүштү. Занимаюсь народными танцами 2 года. 2 жыл элдик бий менен алектенип, 2 жылдан бери заманбап бий менен машыгып келем. Мен толкунданып жатам, бирок мага баары жагат. Я волнуюсь, но все равно мне это нравится. У нас современная хореография. Бизде заманбап хореография, бизде командалык маанай бар. Баарыбыз билегенди жакшы көрөбүз. Эң кичүү окуучу 11 жашта, улуусу 20 жашта. Самый старший 20, это я. Костюмдар, аксессуарлар жана бийдин идеясы соонун. Бул кыздар жегүүчү болушушту. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and let me down until there's Дагы бир жолу арыбагыла, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул ТВ1 Чекит каналы. Мен силерге сөз бергендей, саясаттан ырактайлы,
күнүмдүк турмуштан арактайлы, кенен чонон отургула, үйүңөргө чайыңарды койгула, дасторконго отургула. Биздин канал күйгүзгүлө дагы, анан биздин эфирдеги келген меймандарга биздин ортодо болгон сөзгө, кепке көңүл бургула. Өзүңөр билгендей бизде сөз мааниси, кеп мааниси өтө жогорку деңгээлде турат. Кыргыздар үчүн өзүң өлсө дагы сөзүң өлбөсүн дейт. Ошондуктан шашпай, бүгүнкү кепти кыргыздын салттуу түшүнүктөрү менен, кыргыздын салттуу билими жана бүгүнкү ушул салттуу билим менен азыркы замандын ортосунда болгон кыр чалышкан түшүнбөстүктөрдү же түшүнүктөрдү ортого салып туралы деп чечебиз ар дайым. Анан Айдай Асангулова, сүрөтчү, дизайнер, изилдөөчү деп мен сизди атайт элем. Бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Биринчиден чоң рахмат келип бергениңизге. Сизди шаштырып ушундай жашооңуздун нугунан бирок өзүбүзгө чакырып алдык. Биз да ошо отуруп алып кыялдандык эле. Айдай жекебизге келип берсе, акыркы жолу сиз менен көп болуптур көрүшпөгөнүбүзгө. Ошондон берки кандай жаңылануулар болуп атат? Телефон бар го, жакында байкадым да, телефон улам эле айтып турат экен, ай сайын элечи, обнови меня депчи, мен жаңылап койчу депчи, программасынчы, ичкисин ана басып коесуң, ана Wi-Fi менен загрузка болуп, ичинен карасаң жаңы мүмкүнчүлүктөр ачып берет да сага, мындай кылсаң болот. Мисалы маскачан жүрбөйбүз баарыбыз. Эми жанакы Face ID деп коет го, маскачан жүрсөк дагы сени тааныйт экен да, көзүң карайыңменчи. Ошол сыяктуу мен да билем, сиз ар дайым кайсы бир изилдөөнүн үстүнө жүрөсүз. Бүгүнкү күндө кандай долбоор менен аябай кызуу ичине кирип алектенип жатканын учурубуз. Эми көпчүлүк билсе керек, ошо салттуу билимдерди 10 жылдан ашты иш кылганыбызга. Негизи өзүм ошол кийиз боюнча өзүмдүн студиям бар, 19 жыл болду. Азыркы учурда аябай иштеп атканыбыз бул туш кийиз кайрадан жандандыруу. Эмне үчүн дегенде баягы 70-жылдары акыркылары сайылып, 1-2-80 жылдары сайылып, анан жашоолор өзгөрүп, адамдар өзгөрүп, үйдүн интерьери өзгөрүп, туш кийиздер такыр тагылбай калган. Анан ошондуктан ал өнөр катары туш кийиз саюу таптакыр колдонулбай калган, жасалбай калган да. Анан биз ушул 2019-жылы ушундай кичинекей долбоор баштаганбыз. Эч кандай акчасы жок, эч кандай колдоосу жок. Мен туш кийиз саям, мен ушул жанданууга мен дагы салым кошом деген биздин белдемчи деген окутуубузду бүткөн, сайма сайганды билген кыз келиндер, эжелер, апалар болуп 13 туш кийиз сайылды. Азыр ошол көркөм сүрөт музейи Гапарайтиев атындагы сүрөт музейи менен биргеликте жаңы каталог чыгарабыз деп ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ал 13 кишинин ичинде мен өзүм да сайма сайып көрдүм, туш кийиз сайдым. Абдан сонун. Ошол мен ойлойм ушул туш кийиздерди 2019-жылы сайып баштадым деген жазуу бар, же 2020-жылы же 2021-жылы бүтүрдүм деген. Туш кийиздеги жаңы цифралар пайда болду. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Андан сырткары жайлоо деген долбоорубуз бар. Илгеркидей жашоодо жайлоого барып жашайбыз. Айдай, сонун айтыңыз да, мен туш кийиз дедиңиз эле, менде бар, элес бар, түшүнүк бар, туш кийиз. 1900 деп туруп анан үстүнө бир мындай сайылып, ошондон берки демек бул ошол сайган адамдын колтангасы да. Аты жөнүн жазган, кимге арналганы жазылган. Демек, ошол туш кийиздин тарыхы да. Сиздер сайып жаткан туш кийиздер, алар сатыкка чыгарылабы же бир гана галереялык, башкача айтканда мындай эстетикалык мааниге ээби? Эми булар сатыкка чыгарылбайт. Бул анткени ар бир уус ошол туш кийизди сайып аткан. Бирөө мисалы үчүн жаңы үй алып көчүп барайын деп үйүнө арнап, үй бүлөсүнө арнап сайды. Бирөө кызынын себине арнап сайды. Мисалы үчүн мен өзүмдүн 14 жашар уулума арнап сайдым. Уулдарга да арнаса болот демек. Ооба да, сөзсүз түрдө илгери баягы туш кийизди тамга тартышкандагы ага чейин негизи боз үйдө тартылган да. Анан баягы ар бир баласына бирден арнап жасаган. Демек, сиз сайма сайган ошол туш кийиздер эч кандай баасыз сатылбайт. Ооба, ал өзүнө арналып жасалып атпайбы? Ал эч кандай баага татыбайт да. Эми бирок
сайбергиле десе тапшырык алып ошол эле вуздардан сайышы мүмкүн. Эми ушул тапшырыктар тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Бул нерсе абдан мени ойлонтот, жана кызыктырат да. Менин байкашымча, Айдай Асанкулова жана сиздин айланаңыздагы чыгармачылык топтун жумуштарын көбүн эсе чет өлкөлүк адамдар келип аябай бийик баасын беришет. Эстетикалык баасын дагы, накталай баасын дагы, муну менен макулбуз. Ошол менен катар сиздин кылып аткан иштериңизге кыргыздардын ичинен, кыргызстандыктарды эске алсак, бир мындай кандай айтсам, чет өлкөдө көрүп келген, же болбосо алыскы туугандарынан айылдан тамыр үзүлүп калган адамдар аябай бийик баасын беришет дагы, бир өзгөчө мындай кастарлап коюшат экен да, байкашымчачы. Эмнеге ошондой болуп атат? Эмнеге кыргыздарда мындай массалык түрдө бизде мындай сиздердин болгон ишиңиздерге мындай калың эл дагы эле өзүнүн баасын бере элек, же болбосо калың эл дагы эле мындай мен ушул коркунучум бир чети, бул менин коркунучум бир чети менин сиздин ишиңизге болгон мындай айтайын деген таазимим да. Ушул боюнча бир ой толуп берсеңиз, эмне болуп атабыз? Эмне болуп атабыз? Адамдардын баары өзгөрүп кеткенбиз. Айтышат го, заман өзгөрдү депчи. Чындыгында заман өзгөргөн жок, заман ошол боюнча эле турат. Адамдар өзгөрүп кеткен. Анан бизде ар кандай, мисалы үчүн, модаларда ар кандай мындай жолдор, мисалы үчүн, үйдү евро жасаш керек. Мындай эски нерселерди колдонбош керек. Кээде деле мага деле айткан учурлар болгондо, Айдай сен эмне эски нерсени кайра артка тартып атасың депчи. Бул артка тартуу эмес, бул тескерисинче бул сенин тарыхыңды сактоо, өзөгүңдү табуу деп эсептейм жекечи. Анан негизи эле азыр тилекке каршы бардыгын базар чечет экен. Айрыкча мына 90-жылдардан баштап ошол эмгендүүлүк алгандан бери каяка кандай барабыз деп издөнүүлөр болуп, ооба эл акча таап атат. Ошол синтетикалык паластарды, килемдерди алып келип, синтетикалык материалдарды алып келип акча таап атат. А бирок ар жагын ойлонгон жокпуз, ошол бизди эмнеге алып барарынчы. Анан салт билген, ийгеркини сактаган үй-бүлөлөр абдан аз. Айылга барсаң, мисалы үчүн, эми базардагы оокаттар бүт эле. Колго жасалган жумуштар абдан аз. Тилекке каршы мен ойлойм ошол адамдын өзүнүн өзөгүндө болуш керек деп, анткени мен кызымдын себине шырдак кошуп берем, туш кийиз саям, мен канча болсо дагы ушул өзүбүздүкү болсун, тарыхы менен болсун десе, адам андай адамды табат, бирине экен болсо да тапшырык береби, же өзү жасатабы, же өзү кошулуп жасайбы дегендей кылса болот анычы. А бирок бизде азыр замандын талабы ушундай болуп, ушундай өнүгүүгө, алдыга умтулуп, ошону менен эле көп нерсебизди, аркабызды карабай, көп нерсени жоготуп коюп атабыз. Ага көңүл бөлгөн кишилер абдан аз. Тилекке каршы, мисалы үчүн, баягы баалуу, жакшы, ушундай сапаттуу, аябай чоң чыгармачылык менен жасалган өзгөчө буюмдарды баалагандар кыргызстандыктардын арасында абдан эле аз. Анан, мисалы үчүн, бардыгын базар чечип атат азыр. Базар жанагы чоң ушундай бир агым деп койсок болот да. А базар менен мисалы үчүн күрөшө албайсың. Адамдардын табити ар башкача. Мисалы үчүн, эң эле жөнөкөй мисал, айылга барып, мына биз Дара кыры фильмин тартып жүргөндө аябай ушундай нерсеге кабылганбыз. Айылдыктарды кыргыз кийинип келгиле десең, кыргызча кийим бул ош базар. Бул синтетикалык кийимдер, фарфыраган, ушундай түшүнүк сиңип калган тилекке каршы. Анан буга эми биз адамдар силер күнөөлүүсүңөр деп айтыштан дагы коркунучтуу, себеби, айбыгасың, себеби мындай да, 70 жыл бою Советтер Союзунун учурунда бул эски, муну кылбагыла, тинтпегиле деп аябай тыюу салып келишкен. Анан ортодогу жанагы жагалдануу деген айынан багынып ошол жагалданып бирөөнү ашапкы тыюулар болуп кеткен да. Ошол себептен биз көп нерсени жоготуп койгонбуз. Аны түшүнгөн дагы бар, түшүнө элекдер дагы бар. Ар кандай кызыктуу түшүнүктөр сиңип калган бизгечи. А эмне үчүн болбойт ошол туш кийизди, ошондой эле өзүбүздүн нукура колго жасалган. Анан жөн эле базардык эмес, ушундай ар бир үйдө жасалган да, себеби кол өнөрчүлүк буюмдар ошол эле сайма болобу, кийиз болобу, же башка бир өнөр болобу, көп нерсе колдонуудан чыгып кетти тилекке каршы. Эгер биз ойлой турган болсок, андай кол өнөрчүлүк буюмдарынын ар биринин тарбиялык мааниси дагы аябай зор.
Анткени ошончо кылымдар бою өтүп ушул күнгө чейин жетип эле анан мынтип эле башка жака өтүп калганыбыз деле тилекке каршы. Айдай, азыр биз сиз менен көгүлдү ооруткан маселени жөнүндө сүйлөштүк да, жүрөктө өйгөнчү. А бирок сиз бир гана жыл менен алектенген жоксуз да. Сиз көп жыл бою бир теманын алкагында өзөк деп атасыз, салттуу билимдин алкагында жүрүп атасыз да. Ушул жылдар аралыгындагы мындай жеке сиздин тажрыйбаңыз, жана сиздин көргөн тенденцияңыз кайсы жакты көздөй болуп баратат? Сиз жана ушул замананын жүрүшүндө сиз айтып атпайсыз, заман өтпөйт, биз өтөбүз депчи. Биз өтүп баратабыз. Сизди капаланткан эмес, сизди сүйүнкөн кандай көрүнүштөр бар? Жана балким бизге бир окуя айтып бересиз. Кайсы окуя сизди жүрөгүңүздө аябай сүйүндү? Сиздин түшүнүңүздө, эл үчүн эмес, өзүңүз үчүн айтып бериңизчи. Эми бар бирин-экин окуялар. Тилекке каршы биз коомдук уюм гана болгондуктан, анын үстүнө мен өзүм аябай бизнес, акча табуу жана ар бир тыйынды эсептөө менин максатым болбогондуктан, балким ошол реклама жактарынан же мондай коммерциализация жак кылгандыктан бир аз ал жагыбыз артта да, салыштырмалуу. Аксап жатат. Ооба, балким. Артта эмес. А бирок ооба, бирин-экин сүйүндүргөн учурлар болот. Мисалы үчүн, балким ал биздин фанатыбыз деп койсом болот. Нарында 11 жаштагы Актан деген жигит бар. Ал кичинекей бала, мектепте окуйт. Бирок ушул салттуу билимге, илгерки буюмдарга кайсы каяктан чыккан, эмне болгон, каяктан келген, музейде эмнелер турат, абдан кызыгат. Мага бат-баттан байланышып турат, бирок тилекке каршы кээде сүйлөшө албай калам. Анан ойлойм да, ушундай балдар көп болсо депчи, кызыккан биздин тарыхыбызга, ошол биздин кол өнөрчүлүгүбүзгө, ошонун жөн эле кызыгып коюу эмес, түп тамырынан бери кандай, каяктан эмне болуп келип чыккан, эмнени билдирет, кайсы учур, эмне деген көп суроолорду ал өзүнүн кызыгуусу менен бизге дагы аябай жакшы маанайды тартуулайт да. 11 жаштагы бала. 11 жаштагы бала. Ата-энеси ким? Жөнөкөй эле? Жөнөкөй эле нарында жашаган эле, мектепте окуган жөнөкөй эле жигит, мисалы үчүн, кичинекей бала. Эми ойлойм да, мисалы үчүн бардык эле адамдар мындай эмес. Тилекке каршы азыр бардыгы тең телефондо, бардыгы тең алдыга койгон максаттар башкача, бирок ошол эле биздин салттуу маданиятыбызды, билимибизди колдонуп, эмнени гана жаратса болбойт. Анын башында түрдүү бизнестерди кылса болот, түрдүү өнүгүүлөрдү, түрдүү кандай приложенияларды ачса болот дегендейчи. Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз го дейм сиз менен. Анан мындай көрүнүштөр бирин-экин бизди кызыктырган көрүнүштөр бар. Мисалы үчүн биздин азыр негизги максатыбыз баягы базардагы кийимди сатып алганда алып аны кийип коет. Улам да бир далат кийет же дагы бир жакка барат дегендейчи. Менин жеке оюмда жана биздин фонддун бирден бир максаты ошол кийимди өзү тигип кийсе, кийимге жана ошол салттуу билимге, үйрөнгөн өнөрүнө болгон көз караш такыр башка. Ошол себептен биз атай курстарыбыз бар. Бир айдын ичинде, мисалы үчүн, белдемчи тигип алса болот. Анан ошол белдемчини бүткөн биздин бүтүрүүчү эжелерибиз, кыздарыбыз, апаларыбыз, келиндерибиз бизге эң жакшы сонун эмоцияларды тартуулап турушат. Ошол бир белдемчи тигип кийгенине сүйүнүп, биз алар менен кошо сүйүнүп дегендей, анан мындай болот. Кээде жакшы маалыматтарды жолуктуруп, ошолорду ортого салып, бөлүшүп. Маалымат көп да. Маалымат билбегенибиз көп. Ооба да. Алар балким кичинекей чагында бирөөнөн укту, же да бир ушундай сонун нерселерди элдин арасында эле азыр ошол байлыктын баары жүрүп атат да, эл арасында. Кылган ишиңизге чоң таазим. Азыр биз дагы келип улантабыз. Бизде ушундай, биз да жамбагабыз да. Айдай, ошон үчүн бизде жарнама болот азыр. Мейли. Жарнамага убактыбызды бөлөлү. Реклама, андан соң салттуу билим, Айдай Соңгулованын кылган иштери, кыялдары жана дагы бир жолу кыялдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Алыстабагыла. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечки кезекте Эркин жана биздин командабыз бүгүн Айдай Асангулова менен көрүшүүнү абдан каалады эле. Аябай кааладык, ошон үчүн сизди улам чалып иштериңизден айырып чакырып алдык да. Айдай айым, айтыңызчы, мына китепти алып келиптирсиз, столдун үстүнө коюп койдуңуз. Анан айтып, бул китеп эмне жөнүндө? Мен мындай карасам, элечек деп турат да. Ооба, элечек деген китеп. Бунун ичинде 20 элечектин түрү, кайсы апалардын жардамы менен кантип оролгон,
баардык маалымат кийимгече, уруу жана аймак аралык өзгөчөлүктөр жөнүндө ушул китеп чыгарганбыз. Бул 20 түр байлагандын эмеси э? Ооба, оро өзгөчөлүктөр. Оро өзгөчөлүктөрү. Мындан да көбүрөөк деп ойлойсузбу? Ооба, көбүрөөк. Бирок тилекке каршы биз бул жумушту аябай кеч баштаганбыз, биринчиден. Экинчиден, азыркы учурда баягы бир аз кандай десем, бул жумушту улантыш үчүн дагы көбүрөөк финансылык жардам керек, убакыт керек, каражат керек. Негизи айтышат экен, ар бир уруунун өзүнүн кийими болгон. Ар бир уруунун? Ар бир уруунун ошол аял затына тиешелүү элечеги болгон. Негизги оро тартибинен регионалдык, аймактык бир типте болушу мүмкүн. Оро ыкмасына келгенде бирин экин бөлүкчөлөрүндө айырмачылык болушу мүмкүн да, ошондон дагы кайсы уруудан экенин билген болуптур да илгеричи. Тилекке каршы бизге мындай материалдар абдан аз жеткен. Анан 2013-жылдан бери элечек долбоорун жүргүзүп, ошонун алкагында тапкан, андан бери улантып, ушул 2020-жылга чейинки тапкан элечектерибиздин саны ошол 20-га жетти. Вау. Бул казгандан кийинки тапканыбыз эле 20 болуп атса, демек бул бир эле топтун жасаган иши да. Эгер ушундай масштабтуураак болсо, ооба, бул тилекке каршы биз аябай чоң көп масштабта камтый албайбыз, себеби муну барып таанышып, сүйлөшүп, ошону практикалык деңгээлде өздөштүрүп, айырмачылыгын билип, бул дагы мындай көбүрөөк убакытты, эмгекти талап кылат да, бирок азыркы учурда дагы бир болжолдуу 2 элечектин түрү бар, биз болжолдоп аткан. Бирок могу тилекке каршы акыркы жылдары өзүңөр билесиңер да, мисалы үчүн эки жакка бара албай, улуу кишилер менен жолуга албай калгандыктан, ошо шартка жараша ошо 2 элечегибиз ортодо турат, 50-50%дан иштелип куралып атат, жаңы эмеси. Демек, сиз айтыңызда мына 20-дан ашык түрү болсо, андан да көбүрөөк деп түшүнүп атабыз. Уруу болуп жашап жүргөн ушу кыргыздарда демек бир стандартный, мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда, бир стандартный элечек болгон эмес экен да? Жок, болгон эмес. Азыр мынтип айтышат да, ой, бир классикалык элечек депчи. Анан андай болгон эмес. Ортодогу бир элечек болгон эмес. Ар бир өзүнүн уруусуна, келген жерине жараша элечек оролгондагы ошол уруунукун оронуп жүрүшкөн. Өлөр өлгөнгө чейин. Турмушка чыккандан баштап кийилген баш кийим болуп эсептелинет. Бул элечекти эмне үчүн жаштар кийбеш керек, бул деген чоң энелер кийет деген түшүнүк бул Советтер Союзунун баягы кысымынан, тыюусунан пайда болгон түшүнүк. Себеби колхоздоштор болгондон кийин элечек кийип жүргөн жаш келиндер талаага чыгып иштөөгө мажбур болушкан. Бардыгы тең талаага чыгып иштешкен, аны билесиңер тарыхыбызда. Ошондо элечек кийгизбей жоолук салынышкан. Ошондон баштап массалык түрдө жоолук салынуу башталгандагы үйдө отурган, неберелер менен, балдар менен отурган улуу муундагы чоң энелерибиз, тай энелерибиз, айтор улуулар элечегин чечпей калышкандагы алар өлөр өлгөнгө чейин, акыр аягы 95-2000 жылга чейин кийген апалар да кездешти да бизге, биздин изилдөөлөрүбүздө. Ошол себептен Советтер Союзу учурунда баягы улуу апаны көрүп, деп эле анан бизге өзүбүзгө ошол нерсе мындай код. Ооба, бизге ошол кирип калган да, көпчүлүккө. Чындыгында элечек бул ошо турмушка чыккандан баштап кийиле турган баш кийим. Кээ бир маалыматта айтылат, биринчи баласы төрөлгөндөн кийин деп. Ал деле болушу мүмкүн, ал дагы ошол уруусуна ылайыктуу болушу мүмкүн. Демек, мен байка ой жүгүртөйүн деген тема бул кыргыздарда мындай стандарт болгон эмес дегеним, биз ар дайым мындай бир теңдүү мындай болгон эмес экенбиз да. Ооба, эмне үчүн бул 20 элечекти биз ошол оро тартибин атайы биздин YouTube каналыбызга дагы 3 тилде койгонбуз: кыргызча, орусча, англисче. Себеби биз мисалы үчүн түштүктө изилдеп жүрсөк, же болбосо көлдө жүрүп калсак, же чүйдө жүрүп калсак, баягы сүрөттөрдү көрсөтүп, апалар менен сүйлөшүп калсак, ай мондай да элечек болмок беле, мындай кийген эмес дейт да. Илгери мисалы үчүн тиги бардык региондорду карашкан эмес да. Азыркыда интернет же телевизордон бардыгы эметилген эмес дегендейчи. Анан ошол
элечекти орогонду билген көргөн апа эле ой ушу кантип болсун дейт да. Анан ошол себептен бул биз баягы көчмөндөр оюнуна ошол Кыргызстанда өтүп аткан баардык иш-чараларга пайдалуу болсун, өз жериникин, өз уруусунукун кийгенге аракет кылышсын деп атайы 20 элечектен ороо тартибин киргизгенбиз. Биз бул бөлүнүү эмес, жарынуу эмес, бул биздин био маданий ар түрдүүлүгүбүз. Кыргызстандын ичинде эле кандай сонун ар түрдүүлүк бар. Бири-бирине окшогон эмес, анткени ал жердеги зергер башкачараак жасашкан, тиги як башка региондогу, башка аймактагы зергер башкачараак жасаган. Коздуктарында дагы сөзсүз айырмачылык болгон. Ошондо сиздин ушунча тажрыйбаңызга таянып, сизден бир мындай чоң маселени бир чакан суроого сыйгызып айткым сурагым келип турат. Сиз үчүн стандарт деген сөз бүгүн кандай маанеге? Стандарт деген сөз Стандарт жокпу же барбы? Жок, стандарт жок. Салттуу кийимдечи бир аз эми аны стандарт деп айтууга мүмкүн эмес. Стандартты азыр киргизсе болот. Мисалы үчүн ошол бир эле элечекти ар жагынан бер жагынан баардык тарабынан изилдеп келип, анан кандайдыр бир тарыхый маалыматтарга таянып, бир ыкмаларга таянып, анан стандарт киргизсек болот. Баардык жалпылай келгенде элечектин өзүнүн бир стандарты жок. Анткени колунда бар, колунда жок, кездешкен, кездешпеген, ошол бар нерсесин башына оронгон. Анчалык болуп туруп мен сизден кыргыздар жөнүндө сурайынчы анда. Элечектен баштадык. Элечектен ким кийген? Кыргыз кийген, атты ким чапкан? Кыргыз чапкан, улакты ким таткан? Кыргыз таткан. Кыргыздар өздөрү кандай сезимдер менен жашап жүрөсүз сиз ишиңизде? Көп кыдырдыңыз, ар кайсы өрөөндөрдү, сууларды көрүп, ар кайсы түшүнүктөрдү байланыштырып жашооңузду ошого ардап келатасыз. Кыргыздар өзү стандарттуулук деген сөздү көтөрө алабы? Мындай бизге ошол нерсе жарашабы? Стандарттуулук. Же кыргыздарга мындай ар түрдүү болгон жарашабы? Кандай деп ойлойсуз? Эми бул аябай чоң жана аябай ойлондура турган суроо. Мисалы үчүн сиздин тажрыйбаңызга таянабыз. Менин тажрыйбам боюнча стандарттуулук болгон эмес. Адамдар ар кандай деңгээлде жашаган. Бирөөнүн 5 кою болсо, бирөөнүн 1 кою болгон, бирөө бай болгон дегендейчи, бул боюнча көп чыгармаларда жазылуу, кандай гана башыбыздан эмнени гана кечирген эмеспиз. Анан стандарттуулук менимче такыр болгон эмес. Болбойт деле болуш керек. Болушу керекпи? Советтер Союзунда балким стандарт сөзсүз түрдө мектепте окуп бүтүү, мисалы үчүн сөзсүз түрдө муну алуу, мындай кылуу, тиндей кылуу дегендер болушу мүмкүн. Ооба. Бул сөзсүз керек, кандайдыр бир стандарттар керек. Ал биздин улуттук идеологиябыз менен байланыштуу болуш керек деп ойлойм. Айдайм, сиз дагы бир жолу мен баса белгилеп айтып кетейин. Менде сизге болгон сый урматым өзгөчө. Сизде мындай комплимент эмес, бул факт да. 14 жашта уулуңуз, бул кичүүсүбү? Улуусу. Кичүүсү 13-тө. 13-тө. Балдарыңыз сизди таң калтырып атабы азыр? Эмне? Мисалы жүрүм туруму менен. Сөзсүз да. Акыркы жолу сизди таң калтырган мындай кылыгын айтып бериңизчи, мындай. Ошону көргөндө апа катары эмес. Айдай Асангулова, ички моон баарын алып жүрүүчү катары балаңызды көргөндө сизди эмне мындай таң калтырып, же болбосо капалантып, же болбосо сүйүнүп кетти, бир айтып бериңизчи, ошону себеп дегенде мага муундардын байланышы абдан маанилүү болот да ошол. Ооба, негизи баягы переходный возраст деп коет эмеспи бизде, өтүү баягы 40 жашка болуп калат. Өспүрүм курак. Биз мисалы үчүн Советтер Союзу учурунда тарбияланып, ошол мезгилди айрыкча байкабай же ошого басым жасабай эле өтүп кеткенбиз да. Азыркы учурда мисалы үчүн негизи эле менин баамымда ошол өспүрүм курактан өтүү бул өзүнчө эле бир жаңылыктарды жаратып атат да. Себеби мен өзүм балдарым аркылуу билем. Ар кандай жашоодо көп нерселер болот, мисалы үчүн, ар кандай мамилелер арасында. Ар кайсы окуялар бул. Ооба, ар кайсы окуялар. Мисалы үчүн, азыр мени таң калтырган, биз такыр башка маданияттардын артынан жүрүп атабыз. Менин кызым, мисалы үчүн, аниме көрөт. Аниме. Бул билесиңер, бул аябай популярдуу, канчалаган бизде магазиндер бар. Жакында гана анименин фестиваль өттү. Менин кызым барам деп барып келди. Кызымды алганы мен барып, бүтүп калайын дегенде кирип, таанышып чыгып, аябай таң калдым.
эмне үчүн биздин өзүбүздүн салттуу илгерки маданиятыбызды ушул форматка жеткире албайбыз, эмне үчүн бизде өзүбүздүн баягы геройлорубуз жок, өзүбүздүн персонаждарыбыз жок депчи ойлоно турган иш экен. Буга кандай жетебиз? Ошол эле Кореянын, Япониянын маданияты бизге аниме катары сиңип атат. Анан кээде кызым менен урушуп кетем. Кызым, сен башкача ойлонуп атасың. Сен мондай ойлонсоң болмок. Сен анимени көрө берип, ошол сага мешайт этип атат. Сен жок, мага мешайт эткен жок дейт да. Мынакей, көрдүңөрбү? Муун аралыкта байланыш такыр башка маданият менен кандай болуп атат. Эми бул мезгил дагы 1 жылда, 2 жылда өтүп кетер. Анан кызым балким кыргыз персонажынын сүрөтүн тартабы же кандай болот? Билбейм, бул эми аны ойлоно турган нерсе да, бул жеке эле мен эмес, негизи эле бул мамлекеттик деңгээлде да. Себеби чындыгында бизде азыр идеология жок, аксап турган учурубуз. Идеология болсо, балким персонаждар да пайда болот эле, ошонун аркасынан үндөйтүп белекпи, күчтүү мамлекет болсок. Япония бизден канча эсе кичинекей. Япония маданияты өзүнүн маданиятынын фундаментинде кандай өнүгүүлөрдү жүргүзүп атышат азыркы учурда, мурдакысын деле азыркысын деле айта турган болсок, эмне үчүн биз аны кыла албайбыз деп ойлойбуз да. Менин жеке ушундай көз карашым, чын эле муун аралык байланыш, ошол өспүрүм курак же дагы бир нерселер болгондо дагы ошол аябай таасир этет экен. Бирок мен аракет кылам ошол уулума да, кызыма дагы кыргызча чыгармаларды окуса, кыргызча нерселерди билсе, үйрөнсө деп мен бир нерсе кылып атсам, ошону айтып, менин жумушум менен алар ар дайым аралашып жүрүшөт. Эмне үчүн биз ошону кыла албайбыз деген суроону берип атканда, ичиңиздеги айдай эмне деп атат? Ооба, кыла алабызбы же жок, кыла албай калдык окшойт деп атабы? Жок, кыла алабыз, бирок бул абдан көп эмгек, убакыт жана каражат талап кылган нерсе болуп атпайбы? Макул, мага бирөө кошулат, сен кошуласың, дагы бирөө, бирок келип туруп анан минтип туруп эле анан токтоп калабыз да. Ошол учурда же дайыр нерсе болуп калат, же акчабыз төгүнүп калат, же дайыр болуп калат. Ушундай да, баягы күнүмдүк нерселер менен алысып калышыбыз мүмкүн да. Бул абдан чоң долбоор. Мисалы үчүн, ушул эле биздин коңшу мамлекетибиз Казакстанды алалы. Мен 2019-жылы барып келгем, аякта бүткүл ошол мамлекеттик деңгээлдеги руханий жаңыруу программасы иштеп атат. Руханий жаңыруу. Ооба, ал программа боюнча эмне гана иштер болбой атат. Бизде андай программа иштеп атабы, мамлекеттик колдоо барбы? Ушундай маданий долбоорлорду билбейм, мен билгенден маданий долбоорлорду мамлекет колдогонун уга элекмин. Мамлекет баягы ар кандай юбилейлер, расписание боюнча эле иш кылышат да. Мындай чоң биз азыр маданиятка биринчи орунда көңүл бөлүшүбүз керек, аны биринчи орунга коюшубуз керек. Экономикадан да маданиятыбыз оң болсо, андан ары анан мен жеке оюм ушундай да, анткени эмне гана долбоорлор башкалар кылып атат. Баягы тигинин баласы деген бар го кыргыздардачы, бирөөнүн баласы дегендейчи. Ошондой эле мына башка мамлекеттер биз кылбаган, биз кыла турган фестивалды башкалар өткөрүп атышат. Айтпай эле коелу кимдер өткөрүп аткан. Аябай ичиңен пушайман болосуң да. Эмне үчүн биздин колубуздан келе турган нерсе, эмне үчүн кылсак болмок, койсок болмок, кылсак болмок деген гана суроолор да. Бирок кыла алабыз, Кыла алабыз. Бул эң эле жөнөкөй нерсе, эң биринчиден уюштуруу, каражат маселеси, бирок ичпей жебей ошону бир жерге жумшаа. Мисалы үчүн биз 2012-2013-жылы Кийиз дүйнө деген фестивалды өткөргөнбүз. Мамлекеттен бир тыйын акча албайт. Тескерисинче мамлекетке налог төлөнгөн. Анткени фонд акча таап, анан ушул идеябызды биринчи жолу айтканда, ушундай айылда этнографиялык айыл түзүү, ушундай сонун, ушундай чоң-чоң максаттарыбызды койгондо, болбогон эле акчага идея жаккан үчүн аябай мен кыйынмын деген баягы шоу бизнестеги башы көрүнгөн, төбөсү көрүнгөн кыйын адамдар барып бекер эмгегин арнап, ошол Алтынбек Максутов, Токтобек Асаналиев, Мирлан Самыйкожо, көп ошол эле абдан көп адамдар барып, ошол фестивалга катышып, ошол жерден канчалаган эргүүлүнү алып, ушул идея үчүн иштегенин ошол жерден биз тастыктай алганбыз. Ошол эле сыңарындай эле идея үчүн иштесе болот. Болот, мен кылган иштериңизге толугу менен башын ийим, таазим этем. Убактыңыз келип калыптыр эжекем, ошон үчүн мен мындай кылайын, ушул конок мейман төрүнө көп адамдар келет. Сиз отурган жерде көп отурушат, анын көбүнесе маданият тармагында келген. Ушул тармакты иштегенде мен бир эле суроо менен жыйынтыктайм да. Ушул суроого өзүм үчүн бир көп жоопторду угуп, анан өзүмдүн жообумду ойлоп тапкым келип атат да. Сиздердин тажрыйбаңызга таянып.
сиз айттыңыз, мамлекеттик саясаттык деңгээлде биринчи кезекте экономика эмес, маданият деп айттыңыз да. Демек бул айткан сөзүңүздүн бир түшүндүрмөсү болуш керек. Ал жарым саатка точно батпайт. Чоң маселе. Кыскача, маданият деген эмне? Бир сөз менен. Сиздин түшүнүгүңүз. Маданият бул адамдын өзүн өзү көрсөтүүсү. Маданият бул тарых. Мисалы үчүн маданияты жок болуп биз эмнени кыла алабыз? Ошол эле сонун жашасаң, бүт баары кычырайт, баардык акча тыйының бар, бирок ошол мусорканы жерге өз ордуна кое албасак бул маданият эмес да. Ошол эле бул жеке эле бул тазалык, тартип эмес, бул маданий деңгээлде өнүгүү, ошол эле сүрөт, живопись, музыка, ошону уга билүү, баалай билүү, ошону туура кабыл алуу, ошону менен өсүү, өнүгүү. Азыр кандай гана сонун бизде маданият деңгээлинде жакшы жаңылыктар болуп атат, кандай сонун ырчылар чыгып атат, кандай сонун көргөзмөлөр даярдалып атат. Ошонун фундаментинде тарбияланышыбыз керек. Бирок салттуу маданиятка биз сөзсүз басым жасашыбыз керек. Мен ишенем, бул салттуу маданиятка басым жасалмак тургай, салттуу эмес маданияттарга кийинчерээк басым көрүнүп калган. Салттуу маданият эрте эле кечпе келиш керек да биздин жашообузга, антесе биз өзүбүздү жоготуп коебуз. Рахмат сизге. Кылган иштериңизге дагы бир жолу аябай чоң рахмат айтам. Китептериңизге, изилдөөлөрүңүзгө, кылган фестивалдарыңызга, ошо атайын сизди ушул көпүлдөгөн жашоонун нугунан сууруп чыгып, Айдай эжекемдин оюн угайынчы бүгүнкү Айдай эжекемдин турпаты, оюп чабыты каякта көздөй баратат деп мен эркелеп койдум да. Чоң рахмат силерге дагы. Бирок убакыт аябай аз экен. Негизи эле салттуу маданият темасы бул абдан чоң тема. Чоң тема, мен абдан түшүнөм. Ушкай, мен сени угуп алдым, сизден мен ойлойм келем сизге жакында. Кийинки жолуккандарыбызга көбүрөөк себептер болсун, Айдай Эсенкулова сүрөтчү, дизайнер, салттуу билимдерди жандандырып жаткан КИИС Дүйнө коомдук фондунун жетекчиси жана көп жылдар бери заманбап КИИС студиясын жетектеп, дал ушул түшүнүк боюнча, ушул түшүнүктүн фанаты, патриоту, жаратманы жана иштерманы. Алдыда бизде чыгармачылык чексиз го, бияктан ушул чоң кыз өзүнүн, кандай айтсам, мен кыргызча өзүнүн табигый Кудайдан кандай бир денеси берилсе, ошол денеси менен сүрөт тартат экен. Туугандар, ошону бир көрүп койгулачы, кызыктуу. Искусство ар кандай болот. Бирок Белоруссиядагы сүрөтчү башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Студент Надежда Матеевская төшү менен чыныгы шедеврлерди жаратат. Надежда 1 жыл мурун гана сүрөт тарта баштаган. Азыр анын чыгармалары үчүн сатып алуучулардын кезектери пайда болду. Чындыгында эле, ар бир сүрөттө анын жүрөгүнүн бир бөлүгү бар. Сөздүн түз маанисинде. Надежда акрилдерди, полотнону жана өзүнүн төшүн колдонот. Төшүн кисточка катары. Кыз алдын ала эскизди карандаш менен чиет, андан кийин эң кызыктуусу башталат. Надежда ар кандай абстракциялар менен баштаган жана аларды $50 саткан. Убакыттын өтүшү менен студент өзүнүн жөндөмүн өркүндөттү. Азыр анын эмгеги $200-300 турат. Ага бир сүрөттү жаратуу үчүн 5 күндөн 1 айга чейин убакыт талап кылынат. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибиз уланталы. Достор, телекөрүүчүлөр, азыр эле Айдай Эсенкулова келип, салттуу билимдер тууралуу түшүнүгүн айтып кетти эле. Мен силерге сөз бергем, биздин мейман төрүбүздө өзү мындай жөн киши жок. Негизи эч бир жерде жөн киши жок, бирок биздики башкачараак адамдар келет да. Анан өзүнүн ой чабыты бар, өзүнүн жашоодогу мындай
турукташкан позициялар менен адамдар келет, айтып берет бизге. Кыргыз Республикасынын зергерлер жана ишкерлер бирлигинин президенти. Мен президентти окуй келген аз калыптырмын, бирок зергерлер деп тактоо керек экенин туура болду да. Кыргыз зергер ЗЧКсынын башкы директору жана негиздөөчүсү Сталбек Ахматов. Ассалам алейкум, Сталбек агам. Кош келипсиз дагы бир жолу. Сизди көрүп абдан сүйүнүп турам. Сиз кирип келгенде кай жерден сиз менен жолугушпайлы ар дайым жакшы бир энергияны алып жүрөсүз өзүңүз менен биргеликте. Ушуңузга ыраазычылык билдирем. Экинчиден мен сиздин цифрларыңызга дароо көңүл бурдум кирип келер менен. Эфирге жөн келбей, ушул эфир аркылуу бир ой туюнтмаңызды айтып келейинчи деп кирген экенсиз да. Бул эмне болгон цифралар? Бул жерде эми баягы Кыргызстанда ошо зергерчилик тармагында канча ишкана бар, кандай буюмдар жасалат, канча объемдо, ошондой эле экономический жанагы импорт канча кирет, отечественный производителер канча жасалат, зергерлердин саны канча, субъектилер канча деген ушундай бир анализ жасалынган, ошо анализдер бар. Ошону бир аз унутуп калбайын деп өзүм алып алдым да, баасы точно цифралар болсун деп. 2018-жылга чейинки бүт цифралар бар биякта. Кыргыз Республикасы зергерлер жана ишкерлер бирлиги деп мен туура окудумбу? Туура эле, Союз ювелир предпринимателей кыргызча которсок ошондой экен да, баягы юридический тил менен. Демек, бул зергерчилик менен алектенген ишкерлердин бирикмеси. Ооба, ишканалар. Ишканалар. Канча ишкана бүгүн иш алып барууда? Бүгүнкү күндө эми Кыргызстанда мисалы үчүн 2018-жылга чейин эсепти карап көрсөк 956 субъект болгон да. Ошонун 38-37 ошо жана жасоо иштери менен, изготовление менен алектенет. Калгандары болсо ошо сатуу, анан ломбарддар дагы бар, ошонун баары бул тармакка кирет да. Бир 600той магазин бар, 300той ломбард бар. Ушунун баары биригип ошо зергер тармагы болот. Ломбарддарда алтын, күмүш, зергер буюмдарын залогко коет, берет, алат, сатып алат, ушундай иштерди жүргүзөт. Ошо себептен ломбарддар да биздин тармакка кирип калат. Зер буюмдарын сатып алуу, скупка, продажа, реализация, ушунун баары тең ошо. Ар бир зергер дүкөн, мисалы зергер деп эсептеп койсок болот да. Себеп деген ошо эмне сатып аткан нерсе жөнүндө билет, айтат, дейт, түшүндүрөт. Негизинде зергерчиликте мында караганда продавец, сатуучу деген мындай кесип жок да. Продавец, консультант, сатуучу, кеңешчи. Кеңеш бериш керек. Зер буюмун сатып алатканда кеңеш бериш керек. Сөзсүз түрдө кеңеш бериш керек да. Кандай пайдаланса болот, кандай тазаласа болот. Кайсы модель ага жарашты, өзүнүн баягы түзүлүшүнө жараша, көзүнө, өңүнө, түзүнө деген адамдардын возрастына, жашына жараша ошо мындайча айтканда кеңеш бериш керек. Сизге ушул модель туура келет. Муну сактоо, жууп тазалоо деген мисалы ошонун баарын айтып туруш керек да. Ошол себептен ошо баягы ар бир зергер дүкөнү зергер деп эсептеп койсок жаңылбайбыз да. Мени ушул сиздер бака эмгектен чыккан тармакта көп кызыктырган тема абдан эле көп экен, кенен экен. Алардын бири мисалы өзү зергерчилик кесиби бул адам баласынын тарыхына барып такалат. Жана өтө терең тамыры. Эмне үчүн сиз кайчандыр бир убакта Кыргыз этнос катары, Кыргыз улуту жана зергерчиликтин ортосундагы бир мындай байланышты изилдеп көрдүңүз беле? Сизге ушул тема кызыктырабы? Кандай бул? Кыргыздар жакындай сезилет да мага. Зергерчилик өзгөчө. Ооба. Бул жөнүндө айтып өтсөк эми биз көчмөн калкпыз да. Жашоодо көчмөн калктардын жашоосунда бул сөзсүз түрдө кол өнөрчүлүк, зергерчилик болгон да. Биз жаралган күндөн баштап эле ушул дүйнөгө адамзат жаралган күндөн баштап эле бул байыркы кесиптерден болсо десек да жаңылбайбыз. Себеп дегенде кызы төрөлдө сөйкө салыш керек болду, сөйкө жашаш керек, бычак жашаш керек, канжар жашаш керек, охота, мергенчиликке барыш керек. Ошондой эле өзүнүн минип жүргөн ат адамдын канаты дейт, атына ат жабдыктарды жашаш керек. Бул Кыргыздын жашоосу, атсыз жашоосу элестетилген эмес да. Бул бүгүнкү күнгө чейин, бүгүн дагы кыргыздар атка өтө жакын го. Улакта атыс, ат чапмай, кызгын көп, өзүнүн салт оюмдары үстө. Ошондуктан кыргыздардын жашоосунда бул баягы байыркы учурдан баштап эле бул зергерчилик болгон да, болуп келатат. Бул талашсыз нерсе. Ошол эле мен чоң атамдын апасы менен чоң энемдин бир сандык жер буюмдары бар. Ошолорду кечке карап отуруп берсем да, бир сандык. Ал кишинин чапандары,
кийимдери бүт бар ошо топчулары күмүштөн, чачыштык, билерик, бир нерсе мында бүт күмүш менен жасалган эле да. Күмүш менен жасалып ушундай жер буюмдар болгон. Ошол эле учурдан мындан бир 2-3 жыл мурун Москва шаарында ювелирная выставка болуп атат. Выставкага параллельно эле ошондой эле конференция өтүп атат. Ювелирлердин бүт игроктор ЕС боюнча эл аралык деңгээлдеги, эл аралык анан дүйнөлүк деңгээлде мындай ювелирный форум өтүп атат да. Форум акада участник болуп биз дагы катталганбыз, катышмакчы катышып атабыз. Ал жерде ошондой суроо болуп калды. Бул адамзаттын тарыхында металлды качан иштетип баштаганбыз дейт. Деги эле металлды ушу кол өнөрдү качан иштетип ар кандай эксперттер суроолорду берип атат, жоопторду берип атат. Бирок ошол жерден бир ошо москвалык бир аты жөнүн унутуп калдым, ошо улут орус адам, өзү ошо мындай кандидат наук экен, ошол жакта окуп жүргөн киши экен, бир 50-60 жаштардагы киши. Ошол киши жооп берди да. Бул дейт, чындыгында карасак, бул 5000 жыл мурун иштеп баштаган дейт. Биздин эрага чейин 3000 жыл мурун дейт. Биздин эрада 2000 жыл дейт да. Анан арканда ошо өзүнүн далилдерин окуп берди. Момда буюмдар табылган, ушундай жасалган. Ошо кайрылып көрсөк, бул биздин эрага чейин эле болгон экен да. Кыскасы бул тармактын 5000 жылдык өмүрү бар да. Биздин эрага чейин, биздин эрада дагы да. Просто ошо жараша, мисалы үчүн ушундай 5000 жылдык өмүрү бар. 5000 жылдык өмүрү болгондон кийин кыргыз калкы качан төрөлүп, качан жашап басты, ошончолук өмүрү бар да. Зергерчилик, кол өнөрчүлүк. Себеп дегенде биз ошол эле учурда кемел курларды эле хандар, бектер тагынды. Кайсы бир өлкөлөрдө өзүнчө тажы кийди. Туурабы? Кайсы бир өлкөлөрдө сөзсүз түрдө шакектер болду. Жаа атканда, жаа эметкенде ар кандай түрлүү шакектерди кээ бирөө печат. Мисалы биздин пайгамбарыбыз 14-15 кыл мурун деле өзүнө мындай печатка деп, печат, шакек колуна тагып, шакек тагып жүрдү. Колунда Мухаммед деген жасысы болду. Ошол менен печат басып берип турган да. Аны дайыма тагып жүргөн мындай шакек катарычы. Ошентип бул тармактын мындай өмүрү өтө эле узак да, негизи көптөн бери келаткан нерсе. Жана тарыхы кызык. Жана тарыхы өтө кызыктуу, аябайчы. Анан Европа өлкөлөрүнүн карап көрсөк, мисалы Женева, көп бизнес эксперттердин баары тең менин сөзүмө кошулат. Сөзсүз түрдө мен 100 эксперттин бир 80-90 эксперт 80-90% менин сөзүмө кошулат. Кайсы сөзүңүзгө? Мисалы үчүн азыр бир нерсени айтсам, мисалы бул тармак дейт, зергерчилик, ювелирка деп коет да. Бул бизнестин элитасы дейт да, чындыгында. Элитасы бизнестин ар бир нерсенин мындай элитасы болот экен да, сөзсүз түрдөчү. Илимдүүлөрдүн, билимдүүлөрдүн, ашпозчулардын, ошондой эле жана аттардын элитасы, күлүк аттар, таза кандуу аттар дегендейчи. Ошондой эле бул бизнестин элитасы, бул ювелирка дейт да. Биз муну кордоп, көмүскөгө киргизбей, Кыргызстандын ачыкка чыгарып көгөлөтүшүбүз керек. Бул бизнес мамлекетти багаттап атат азыркы күндө эксперттер. Жакында эле ошо Кыргызстанда бизнес омбудсмендин орун басары Нурлан Мусаралиев деген байке айтты да. Бул мен Арион деген отелде жакында эле иш-чара өткөздүм. Келди жакында эле эме менен кошо болуп, Робин Осмит, ал киши айтат, бул бизнес биз эмнеге биз мынтип эле биз көмүскөгө түртүп эле жардам бербей атабыз деп ошо бийлик менен чогуу отуруп, парламент менен чогуу отуруп, катуу чоң талкуу өткөзгөндө ал киши айтты да. Биз колдошубуз керек, бул бизнес мамлекетти багыш керек эле дейт да. Жумуш орун түзүп, салык төлөп, татынакайчы. Мен ошол жана сиз алып келген, сиз айткан ошол цифрлардан жана алтынды түшүнгөн бүт ошол маекти ошол схемада куруп аттым элем да. Эң өзөктүүсүн сиз айттыңыз. Эми ошонун айланасында дагы бир канатты дагы бир эмесин ачып кетсеңиз, эмне үчүн көмүскөдө? Эми мындай түп жагынан баштайын, Айтайын дегеним, Сталбек байкем, сиз ар дайым ушул тармактын мен көргөн, мен ушул тармакты түшүнүп атам. Бул баалуу металлдар, мындан башка кооз, адам баласынын темирге, алтынга, күмүшкө болгон табигый, могу жеринде көзү көрүнбөгөн бир тартылуусу бар. Жана бул эмне үчүн көмүскөдө экенин дагы түшүнүп турабыз бир четинен. Бир четинен сизди көргөндө Facebook'тан мисалычы, бул тармакта деле ушул тармакты ачык айтып жүргөн адамдар бар турбайбы, себеп дегенде биздин оюбузда жөнөкөй адамдардын ал жакта чын келгенде мындай жакшы элементтер жоктой туюлат да бизгечи. Мындайча айтканда. Эмне үчүн? Ооба. Эми бул деген мындайча айтканда баягы 30 жылдын аралыгында ушундай бир Советский Союздун түшүнүгү кандайдыр бир калып калганда,
бул жакта алып сатуу, көмүскө мындай мыйзам бузуу жолдор менен иштейт. Бул баягы ушундай тармак деген бир түшүнүк болуп калганда, бул андай тармак эмес да. Бул тармак кадимки эле бизнестин бир түрү. Кадимкидей эле ошол эле мисалы үчүн эгемберди байкем шоро жасап саткандай эле арпаны буудайды алып келип тегирменден өткөзүп шорону алып анан элге бергенде эле бизде казып аткан көмүктөр, жер үй, тияк биякта жазылып аткан алтындардын баарын сатып алып, күмүштөрдүн баарын сатып алып, мындай зергер буюмдар жасап сатыш керек. Ошо башка өлкөлөргө ошо жумуш орун түзүш керек мамлекет. Бирок биздин мамлекет эми силер мындайча айтканда бул жакта көмүскөдө эле болгону көмүскөдө эле жүрөсүңөр, ишеним көрсөтпөй ар кандай нерсе болуп ушундай чиновниктердин күнөөлөрү көп да, мамлекетте иштеген чиновниктердин күнөөлөрү. Ушул көмүскөдө болушка жеткизген ошо биздин чиновниктер да, мындайча айтканда. Алар ошо убагында нужно было керек ушундай кылыш керек болчу, мыйзамдардын баарын карап татынакай сонун правила түзүп коюш керек болчу да. Правила игры. Адилеттүү, ачык айкын, татынакай силер көмүскөсүңөр, биз чиновникпиз деп мынтип эки жакка бөлүнбөш керек, биригиш керек болчу. Мындайча айтканда бийликти биз тандадык элдер, ишкерлерди тандадык, бийлик ишкерлер менен дайыма партнер болуш керек болчу. Бул жерден партнер болбой атабыз. Силер көмүскөсүңөр, силер бийликсиңер деп мындайча айтканда ушундайды бир көрүнүштөр жаралып калганда по фактучу. Эми азыркы күндө эмне болуп атат? Азыркы күндө ооба, Кыргызстанда алтын көп, запас бар, жетиштүү 2,5 миң тонна алтындын запасы бар. Алтын бар жерде күмүш дагы бар. Алтын чыккан жерден күмүш дагы чыгат. Дагы бир канча тонналаган жүздөгөн тонна күмүш дагы бар. Күмүш дагы бул баалуу металл болот, алтын дагы баалуу металл болот. Анан ушул жерде дүйнөлүк практиканы карап көрсөк, эл аралык практиканы карап көрсөк, баягы биз Кыргызстанда эле өзүбүздө эле өтүбүз төргөй эле бербей, кичине элди да карап коюшубуз керек экен да. Эки жакты карасак, кайсы жерде алтындын запасы, күмүштүн запасы болсо, баалуу металлдан, анын казуу иштери болуп аткан жерде зергерчилик өркүндөп өсөт экен да. Аны жасоо, сатуу, кайра иштетүү, обработка, изготовление деген өнүш керек. Бирок бизде эмнегедир казуу иштери жүрүп баштады, бирок изготовление, продажа ушул нерселер өнүкпөй атат. Биз казып туруп берип атабыз, сатып атабыз Лондонго, Швейцарияга. Швейцариядан биздин боордош түрк мамлекет, Кытай мамлекет, Индия мамлекеттери сатып алып, биз эле жасап, кайра бизге сатып атат да. Кымбат. Ушундай болуп атат. Кыскасы, бизден баягы сырьёну алып кетип атат. Сырьёну алып барып туруп, чийки заттардын баарын алтындарды сыйтак кылып алып кетип, аяктан изделип алып, тонна болуп кайра бизге кирип атат да. Аякта деле ошондой эле аспаптар менен жасалат. Зергерчиликтин баары тең эле бир программа. Болгону бир гана нерсе баягы ар бир замандын учуруна жараша, ошого жараша түрдүү аспаптар ойлонуп табылып турат экен да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн 3D моделирование компьютерде рисовать этип калды. Колго рисовать этпей, компьютерде 3D, 4D кылып рисовать этип, анан модельдерди өстүрүп ушундай бир жаңы аспаптар пайда болду. Эми аны ишкерлер сатып алса болот. Сатып алып, бияка келип сатып алып уже коюп атат, иштеп атышат. Өздөрү. Анан Кыргызстанда мындай карап көрсөк, теоретически карап көрсөк дагы, практически карап көрсөк, ушундай бизде бир план болгон. Аябай 5 жыл мурун катуу киришип, ушунчалык план түздүм. Орто Азияда мындайча айтканда столица ювелиров кылалы депчи. Себеп дегенде мындай Орто Азияны кыдырып келсем, Түркмөнияга жеткен жокпуз, эми башка өлкөлөрдү кыдырдык. Түркмөния өтө алыс болуп калды, бара албай калдык. Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда мындай жеткиликтүү завод деле жок экен. Эч кандай зергерлер деле жок экен. Анан Кыргызстанга ушундай салалы деп, ал убакта Темир Сариев деген киши премьер болуп турган болчу, Жоморт Оторбаев деген андайында 5-6 премьер алмашып кетти, 5-6 министр баары менен иштеп баштадык, ишке ашыра албадык. Болгону алар ошо мыйзамдарды кабыл алып берип коюш керек болчу татынакай. Уполномоченный орган деп коет, баягы ушу именно ювелирка өнүктүрө турган департамент. Алар болсо баягы жеке эле өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар отурат экен да аякта. Сиз да аябай жакшы түшүнүп атасыз Беке. Азыр эмеге маселеге кирип кетебиз азыр. Көңүлүңүз түшүп калса Беке. Жакшы көңүл ачып турган маалымат менен бөлүшөйүнбүз сиз менен. Азыр сиз менен чогуу көрөбүз. Эдуард Кубатовду уктуңуз да. Ошол Эвересттен салам айтып ийиптир кыргызстандыктарга, чогуу көрөлүчү азыр. Сонун жаңылык болду да. Эдуард Кубатов, Кыргызстан кандай мен бүгүн Фейсбукка улуттуу кыргыз болгон, бирок кыргызстандык жаран
биринчи жолу тарыхта ага чейин Орус улутундагы биздин кыргызстандык альпинист багындырган экен. 8849 метрдеги жайгашкан Жомолугманы багындырдык. Ошонун үстүнөн ооба кыргыз элине салам айтыптыр. Ошону көрөлүчү. Kırgız elim bugün 23. Mayda 8 saat 35 minuttu Allah Teala'nın buyruğu verir. Jamalugman çokusuna, Everest çokusuna çıktım. Kırgız elim, kasiyetli Kırgız elim. Süydüğüm memleketim Kırgızstan'ım. Şu cenişimdi. Sizlerge bağışladım. Sizlerge arnam. Kırgız elim. Derdinizdi unutmaylık. Namızımızı unutmaylık. Erkinliğimizni, kasiyetli üzerimizni saklap kalaylık. En negizgiyizdi. Doğanlar. Nakta egemendiligimizni saklap kalaylık. Antese kul bolup kalabız. Мына ушундай сөздөрдү укканда жан делебең козголуп, ары мекениң болгон сүйүүң ары ардантта кетет экенсиң да, Салбек байке. Эмнеге дегенде, эмне үчүн биз ушундай бир байлыктарга ээ болуп, ошонун майнабын чыгара албай аткандайбыз да. Сиз айткан темада, мисалы, биз кофе ичип атпайбызбы? 150 сом турат, ал орточочу. Ошо кофенин данын чыгарган байкуш фермер, Колумбиядачы, 5 сомун көрөт экен да. Ошону ташыган киши 10 сомун пайдасын көрөт. Бул жакка мамлекетке алып калган киши ар кайсы схемаларга салынып отурса, ал дагы бир 20 сом көрөт экен да. Негизги 100 сом пайдасын ошол кофеге баалуулукту берип, ошо кофени ичкендеги рахаттануу атмосферасын салып берип, кофейня ачып, жашнакай ичин ачып, билбейм, тоонун фонунда салган киши табат экен да. Ошол сыяктуу эле кыргыздар дагы өзүнүн күмүшүнөн, алтынынан, башка кең байлыктарынан жөн эле сыртка чыгарып ийбей бир монтип баалуулук берсе дагы алда канча баймак экенбиз да. Албетте, баймакпыз. Ошо жанагында практиканы карап болсок, бүттүнө өнүккөн кайсы жерде алтын, күмүш казуу болсо. Бизде да Кыргызстанда мен 100% ишенем, толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биринчиден, себеби ишканалар бар. Мына мен өзүм жалгыз түзгөн кыргыз жерге ишкана бар. Ушундай эле ондогон ишканалар бар. Иштей турган адистер бар. Муну дайындайбыз. Мейли кыйын болсо да дайындайбыз, иштеп кете алабыз. Мунун үчүн эмне керек бизге? Мунун үчүн мыйзам бардык проблеманы чечет дейт. Закон решения всех. Значит, зергерчилик тармакка татынакай мыйзам керек экен. Муну иштеп жүрүп, потихоньку у нас выработался экспертный позиция мындай. Выработали, да? Анан ар кандай аянтчылар бар. Мисалы үчүн правительство премьер-министрдин алдында инвестиция совет деген ошондой кеңеш аянтча бар. Ал жерге ошо бизнестин көйгөйлөрү көтөрүлөт. Премьер өзү отуруп, министрлер ошо тиешелүү министрликтердин баары катышып чечим кабыл алса. Ошондой эле парламентте төраганын алдында бизнес кеңеш бар. Бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча. Ал жерде мүчөлөр, депутаттар, анан бизнес ассоциациянын лидерлери болот да. Анан мени да чакырып калышты, ошол жака лидер болуп калдым. Мен ал жерден зергерчилик маселесин көтөрө баштадык. Момда баары эле бар, только ылайыктуу мыйзам жок. Onu иштей турган мамлекеттик кызматкерлердин көңүлү да жок, желаниясы да жок. Курсактар ток, зарплата алып атат. Эми муну бирдеме кылышыбыз керек деп көтөрө баштадым.
Анан төрага бир чогулушту өткөзүп, анда Дастанбек Арысбекович ал айтты, анда жергечилик тармагында бүт мыйзамдын баарын изилдеп чыгалык, Кыргызстандагы эл аралык закондорду, ВТОго баардык семейный торговый организация бүт цепочкаларды карап чыгалык, аны издеп чыгалык, андай мыйзам жазып туруп алып келип, маяктан өткөзөлү деген чечим чыгардык. Анан ошентип биз акча каражат издеп калдык. Кичине акча каражат тапсак, мыйзам жазышта өзүнчө чоң иш экен. Аналисттер бар. Анан ошондо мыйзам издеп, анан биз USAIDке кайрылдык. USAID болсо жардам берелик, только биз тендер жарыялайбыз. Тендерге бүт ошо мыйзам жаза турган компаниялар катышсын. Силер да катышкыла, союз билирип, кимге утса, тиякта Америкада офис болот экен, USAID. Америкада офис карап, анан ошентип алар төраганын кайрылуусу менен анан алар ошо мыйзам жазууга биринчи анализге акча төлөбүз деди. Анализ кылсаңар экономический концепция иштеп чыгасыңар деп. Негиздемесин, э? Ага ошо бир 500-600 миң сомдой акча бөлдү. 2 юрист, бир экономист нанимать эттик, эксперттерди. Ошо USAID берген акчага аларга төлөп бердик. Налогун төлөш керек экен, налогун да төлөдүк, союз билип. Бүт бар ачык, айкын, таза. Ачык айкын болот экен, аякта мындай бир тыйындык акыйеттен бүт отчет берет экенсиң. Анан ал тиги Америкага барат экен, отчет, анан отчетун кабыл кыл деп аяктан кайра жооп келет экен, бир 15-20 күнүн ичинде бул ишти кылып турсаңар, баары туура экен деп аякта биз мындайча айтканда менин ишимди аякта 10 эксперт текшерет экен. Ушундай экен. Анан ошентип аяктан анализ жасадык. Анализ жаскандан кийин мыйзам жазганга акча керек болуп атат деп, бир 3,5 миллион сомдун тегерегинде мыйзамга акча керек деп мындай иш план жаздык. Жазсак анда 5-6 ай күтүп калдык. Иш план келди, 2018-жылдары чыкты, баары тең 3,5 миллион сомго тендер жарыялады, 1 ай 2 ай. 1 айга тендерге бүт эксперттердин баарын дайындап катыштык. Анан как отраслевой организация, как ишти чараны билгенде, анан союз билирип уттук. Анан өзүм да ошо эксперттердин лидери болдум, руководить еттим. Армениядан бир адамды чакырдык, международный эксперт катары. Себеп деген Армения аябай өнүккөн өлкө. Биздин эрага чейин алар алтын күмүштү жасап саткан адамдар, алар турукташкандан үстүн. Аябай калыптан калган эл болот. Ал жерден доктор экономический наук ушул күндө азыр экономика министринин кеңешчиси болуп иштеп аткан кишини чакырдык, ал мейлдер иштеп берейин деди. Армениянын бүт тажрыйбасын силерге өткөзүп берем, ошону колдонуп иштеп кеттилер. Иштеп кетсеңер бизден да силерге барып инвесторлор кошулат деди да. Дүйнөлүк армянский диаспорага барып сунушумду берем. Биякта жакшы мыйзамдар бар, барып иштегиле. Рынок сбыта тоже баягы Орто Азия калың эл алтын күмүштү көп пайдаланат, сатууга да мүмкүнчүлүк жакшы болот деп ошондой ойлор болду. Анан ал киши да катышты, бияктан да катышты. Ошентип анан тендерди утуп мыйзам жаздык. Мына ушул жерге мыйзам жазып анан бердик. Жогорку кеңеш азыр алып барат. Ошол мыйзамдар өссө Кыргызстанда 3000-5000 деген кишилерге жумуш орун түзүлөт. Бир жылда 1 тонна алтынды чыгарыш үчүн 3000 киши иштейт, ачык айкын. Салыктар көбөйөт, жумуш орун түзүлөт. Экспортко бул өзүнө экспортко ориентированный да. Ошондуктан биз экспортко чыга баштайбыз. Демек, бул процесстерде жылыш бар экен да. Ооба, мындайча айтканда, орусча айтканда баягы лёд тронулся дейт го, кыймыл кетти, баягы көчкү жүрдү да, жыла баштады акырынданчы. Бирок бул 5 жылдык, 6 жылдык мээнет болду. Союз билирип 6 жыл мурун түзүлдү. 6 жылдын ичинде 2 концепцияны өкмөттүн алдында кабыл кылдык. Бирок эч кандай жыйынтып аягында мыйзамга келдик. Мыйзам элек. Бул мыйзам баардык коомдук талкуудан өттү. Анан эксперттин отделде мыйзам негизи ошондой өтөт да. Коомдук талкууда 1 ай турат экен. Анан эксперттин отделге барат экен, аякта 10-15 күн эң аз дегенде эксперттер текшерет экен. Жогорку кеңештин парламенттин ар бир өзүнүн фильтр болуп туруп, эксперттер текшерип, туура эмес деп анан өттү. Андан кийин 2 комитетке жазды, 1 комитеттен өттүк. Экинчи комитеттен отклонять этип койду, фискальный экономический. Анын комитеттин ошо төрагасы ол таанышкан деле жок, өкмөт отрицательный заключение болуп бияка каршылык көрсөтүп атат да, сопротивление. Өкмөт, правительство. Анан экинчи комитеттен отклонять этип койду, бирок болбой эле палатага барды бул закон. Палатадан болсо төрага буйрук берди, талант турдум, ама комитетке барып кайра дорабатывать этип кайрап келе палатага деп. Ошо менен азыр комитетке туруп калды, уже 3-4 айдын жүзү болуп калды. Муну бир 12 депутат инициировать этип атат бул законду. Бирок бул закон өтсө абдан жакшы болот эле. Эл аралык эксперттер да катышты. Өткөн онлайн менен атайын эл аралык эксперттер да онлайн катышып бул мыйзамды өткөзгүлө. Арменияда ушундай закон болду. Мына азыркы күндө биз деген жүздөгөн миллион
миллион долларга экспорт жасап атабыз деп айтты. Демек, жанакы биз айтып аткан жанакы көмүскө алтындагы, жер астындагы мондай башкы движение, кыймылдын бардыгы бул силердин аракетиңер менен мындай калкып, үстүнө чыгып, бир мындай ачыктыкка ээ болот экен да. Эми мындай да Бул тармакта иштеген адамдар негизи мындай күн нурларынан коркпойт да, туурабы беке? Канча ачык болсо ошончо өздөрүнө жакшы, пайдалуу. Бул жерде мыйзам мындай болуш керек экен да. Мыйзам деген мындай болуш керек, көмүскөдө контрабанда менен иштегенге эч кандай выгодно пайда болбош керек да. Мыйзам ушундай мыйзам жазыш керек, что көмүскө, контрабанда, алдамай, андай мындай кылганга эч кандай пайда жок да. Мен ачык акын мыйзам менен иштесем, 5 сом болсо да налог төлөп берсем, мен жүзүм жарык болуп, өзүм да пайдамды таап, мен байыт экенмин деген мыйзам керек да. Тилекке каршы андай мыйзамдар аз болгон себептен бизнестин бүгүнкү күндө 60% эме боюнча мына биздин бийликтин айтымы боюнча 40%. Бирок бизнес эксперттер биз айтабыз 60% депчи, 60%тен ылдый эмес деп айтып келебиз да. Анткени биз багы өз ара жүргүзөбүз да. Өз ара өзүбүзчө мындай как көз карандысы эксперт катары мындай себеп дегенде биз бизнес менен жашап аткандан дайым анализ жүргүзүп турабыз да. Эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ар бир адамды поименно билбесек да бир 70-80% ишкерлердин менин тармагымда поименно билем да. Баары эмне кылып атат, карап турам, иштеп турабыз, анализ жүргүзүп турам, мыйзамды окуп турам. Ошондуктан мен айтам 70%, зергерчиликте бир 80% көмүскөдө жүрөт деп ачык эле айтам. Анан бул жагабы, жакпайбы, менин милдетим коомдо чындыкты айтыш. Туура. Мен мамлекетимди ойлошум керек. Туура. Жеке эле өзүмдүн чөнтөгүмдү ойлобой, ишкер катары мен мамлекетимди ойлошум керек. Мамлекетимди биздин ата бабалар бизге аманат кылып калтырып кетти. Биз кийинки муундарга беришибиз керек да муну татынакай. Бул иште да татынакай шартты түзүп, бул ишке да татынакай колдон келген салымыбызды косуп, ар кимибиз өзүбүздүн колубуздан келген ишти кылабыз. Саясатчы болсун, ишкер болсун. Мен иштин, бизнестин саясатын жүргүзөм, анан бизнес менен алек болом. Муну жөнгө салып кийинки муунга беришибиз керек да. Бизге эле ошондой эле кандай ата бабабыз бизге чыдап кетти, татынакай ала туаны. Кийинки муунга да тапшырып берели да. Мына минтип анан биздин мына байкелерибиз бирөө бийиктикти багындырып атат, бирөө эметип атат, элим жерим деп. Мына ошентип аракет кылышыбыз керек да баардык жактанчы. Анан Кудай буйрса бул мыйзам эгерде өтсө, көмүскөдө иштегенге эч кимге пайда калбайт да. Эң негизгиси ошол экен. Эч кандай мындай невыгодно будет находиться тени дегендечи орусча айтканда, көмүскөдө жүрүш бул мындайча айтканда эми таза эле бир анча-мынча жетишпей калган адам жүрүп калбаса, негизи барып бүт ачыкка чыгыш керек. Эмне үчүн өзүңдүн элиңде жүрүп, сен өзүңдүн мамлекетиңде көмүскөдө жүрүшүң керек. Андай болбош керек да. Мен өзүм ишкердик көмүскөдө да жүргөн күнүм болгон, мындай да жүргөн күнүм болгон, бирок аягында мен уже баягы өзүмдүн патриоттук, жигиттик адам катары ушул нерсени мен жүрөгүм кабыл албады да. Мен ишим жүрбөсө да мен көмүскөдөн чыгышым керек да, ишти токтотуп, союз үйлөрүн президенттик кылган, өзүм президент болуп калдым. Мен өзүм көмүскөдө жүрсөм, башка милдет көмүскөдөн чыгып, андайын айттым. Мен жакшы шарт иштеш үчүн мондай шарттар керек экен деп мыйзам жазганга чейин бардык да, акыйкаттачы. Мыйзам жазып бердик независимый эксперт катары. Андан ары бул мыйзамды алып кеткенге, мындайча айтканда мага укугум жок. Мен бул мыйзамды жазып, бизнес кеңешинин аянтчасынын себеби менен депутаттарга өткөзүп бердик. Депутаттар болду алып баратат. Бирок ошол эле күндө бизде ошо правительствого кайсы бир чиновниктер ушунчалык каршылыктарды көрсөтүп атат да. Топтур айтасыз. Азыр ошонун күрөшү болуп атат. Ак менен кара кармашкандай эле. Адилеттүүлүк менен кара санатайлык кармашкандай эле. Көп учурда кара санатайлык оор басымдык кылат, бирок чындык каякта болсо ал жеңет да. Баардык күч баары чындык тарапта. Мейли канчалык айтса дагы, правда, где сила, там где, то есть. В чем сила? Да. В чем сила? Сила где, там где правда. Чындык бар жерде чыркыраган. Все равно күч бар. Ал эртеби кечпи баары бир жеңет. Топтур айтасыз. Чындыгында акыйкаттачы. Буйрса бул мыйзам акыр түбү өтөт деп мен ишенем. Болбосо анда бул тармак жөнүндө сүйлөштүн деле кереги жок. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн төрага бизди чогултуп атат, бизнес кеңешине алганда 2-3 жолу чогулуш өткөздү. Вакыт болуп калды, Салып экем. Вакыт болуп калды. Абдан кечирим сурайм. Мен жеке сизди өзүм Facebook баракчасын карап турам. Ушул тармактагы болгон ар бир жаңылык сиз аркылуу мага келет. Буну билиңиз, ошон үчүн сиз ушул ишиңизди улантыңыз. Сиз күтөбүз. Жана сиздин ушу 5-6 жылдык эмгегиңиз мына жаңы бийлик алмашты кантсе дагы эми жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат го. Ансыз
болбойт го. Заман алдыны көздөй кетер, заман өтпөйт, биз өтүп кетебиз. Ошон үчүн чоң рахмат кылган иштериңизге. Мен атайын сизди чакырдым элем. Ошол эмне үчүн Кыргызстанда ишкердикти ар бир кылган ишибизде ачык, айкын, коркпостон, канчалык биз караңгыдан көбүрөөк күн нуруна чыгып, канчалык көбүрөөк болсо биздин саныбыз, ошончолук эртерээк ошол биздин кыялыбыздагы мамлекетти чогуу курабыз го. Рахмат, иштериңизге ийгилик болсун. Бул иш күнүн кечи берүүсү болду, достор. Телекөрүүчүлөр, мен алып бардым, өзүм Эркин Нурбаев кеч кезекчиси болдум. Эртең кесиптештерим келет, Рыскулбеков болот бул жакта, Урмат Борченов, Эркин Рыскулбеков. Биздин мейман төрүбүз ар дайым мына ушундай кара санатайлыкка, караңгылыкка каршы турган адамдардын бир мындай сүйлөп аянтчасы болуп эсептелет. Биз жакка кошулуңуздар, биздин эфирди көрүңүздөр. Сак саламат туруңуздар. Өзүңөргө, жакындарга жакшылап көз салгыла, эң негизгиси оорубагылачы суранам. Аман бололу.